Кутман кеч. Кандайсыздар? Мен жакшы эле угулуп көрүнүп атамбы? Кутман кеч Айнур эже. Абдан жакшы көрүнүп атат, угулуп атат. Угулуп атасың, көрүнүп Силер атасың. кандай? Сени күтүп атканбыз. Жакшы. Жакшы анда. Неден баштайлы? Мен өзүмдү тааныштырып кетейин, биякта тааныбагандар дагы бар болсо керек. Барыңыздар мындай мен менен кичине активный болушуңарды суранат элем. Азыр мени бул жактан биринчи көрүп жаткандар көп эле болуш керек деп ойлоймун. Мен болсо, өзүм болсо атым Айнура. Сүт сай деп укканыңыздар барбы? Ушул сүт сай илиминин профессионалдуу чебери, бизнес консультант, коуч. Бул илимде мен мына быйыл туп-тура 4 жыл болот, 5 жылга кетип бара жатат. Ушул илим аркылуу көптөгөн адамдардын, мен ушул илимден өзүмдү таптым десем болот. Ушул илим аркылуу көптөгөн үй бүлөлөргө, көптөгөн айымдарга мындайча айтканда керегим тийди десем болот. Бул сүт сайда мындай нерсе бар да. Ар бир адамдын өзүнүн жанагы профориентациясы деп коет да. Бул жашоодогу багыты. Ошол багытым менен туура келдим деп ойлойм. Мен ушул сүт сайга 45 жашымда келип, азыр 51демин, 51ге чыгам буюрса. 5 жылдан бери ушул сүт сай илими аркылуу өзүмдүн жашоомду түздөп, оңдоп алдым десем болот. Анан силерге суроо бергим келип атат. Ушул сүт сай илимин, сүт сай жөнүндө деги эле бул сүт сай дегенди укканыңыздар барбы? Же биринчи угуп атасыздарбы? Мен мындай кичине мындай кайтарым байланыш уккум келип атат да. Болбосо чыгып алып эле, мен мындай эле сүйлөп аткан жерим жокпу? Бул сүт сай илими сиздерге кызыкпы, кызыккандар барбы, же биринчи угуп аткандар барбы? Бул жерде сообщениеге жазса болот экен. Если биринчи жолу угуп аткандар болсо, түшүндүрүп кетейин дегенмин го. Так бул сүт сай илими канча жылдан бери келе жатат. Көпчүлүк адамдардын баары билет деп ойлойм. Түшүнүп калышты деп ойлойм. Мен уккам дейт, жакшы, дагы укпагандар барбы? Мен биринчи жолу угуп атам дегендер, биринчи жолу угуп атам дегендер бир деген санды басып койбойсуңарбы? Бул ат эле сүт сай, айтып кетейин, ат эле сүт сай. Сүт сай деген бул котормосу, биринчи жолу угуп аткандар бар экен, Жылдызбек, Айка дейт. Эң жакшы. Бул мындайча айтканда, орусча айтканда цифровая психология, мындайча айтканда, кыргызча айтканда, бул психологияда биздин жашообузда бул сүт сай сандар биздин жашообузда чоң таасирин берет деген сөз. Сандардын психологиясы, мындайча айтканда, сандардын өзүнүн мыйзамы бар. Ошол биз кайсы күнү төрөлгөн болсок, ошол сандын энергиясы бизге таасирин берип турат. Деги эле мына азыр цифровизация деп атат, заман өзгөрдү. Негизи 2012-жылдан бери бул заман өзгөрүп кеткен, байкасаңар. Билесиңерби, жанагы резонанс шумана деген бар да, жердин жыштыгын белгилейт. 2012-ден бери жердин жыштыгынын, ошол жыштыкты эмне менен белгилейт? Герц менен белгилейт. Ошол жердин жыштыгы 2012-жылдан бери аябай өсүп кеткен да. Мурун, мисалы үчүн, биздин ата-бабаларыбыз, биздин чоң ата, чоң энелерибиз, мен мынтип айтып коем, Союз убагында деп коем да. Ошол Союздун убагында кире албай аткандар бар экен, эмнеге кире албай атышат? Союздун убагында жердин герци 3, 4, 7 эле герц болчу экен да. Мындайча айтканда, баягы жердин жыштыгы өйдө канчалык көтөрүлгөн сайын адамдардын өзүнүн аң сезими дагы өйдө көтөрүлүп туруш керек экен. Азыркы заманда, мына азыр баягы кылым алмашып атат, кылым алмашты, заман алмашты, ошого жараша азыркы жердин жыштыгы 200 герцке баратат деген сөз да. Мындайча айтканда, азыр мына 200 герц деген эмне? Жанагы аламаттар,
жаман окуялар, мисалы үчүн биздин кичирээк кезде мындай терс окуялар аз болчу, конечно, бирок мындай көп нерселер чыкчу эмес да, интернет деген жок болчу ал кезде. Айтайын дегеним, азыр ошо заманга жараша ошондой жаман окуялардын баары азыр интернет булакчаларынан көп нерселер көп чыгып кетет. Мындайча айтканда, жердин жыштыгы өйдө көтөрүлгөн сайын ушундай жаман окуялар көбүрөөк болуп атат. Аламат апаттар көп болуп атат. Жанагы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей, адам жаңыланып туруш керек. Бирок баягы бизде калыптанып калган, өзүбүздүн төрөлгөндөн калган убежденияларыбыз бар да, ата энебизден алган тарбиябыз, мектептен ал болбойт, бул болбойт деген нерселерибиз бар. Ошол заман менен жашап калганбыз да. Бирок байкасаңар, ошол эскичилик менен жашап жатабыз. Бирок бул нерсе азыркы замандын талабына ылайык келбейт деген сөз да. Баягы эскичиликтин баары кетти дегендей да. Анан ошол сыңары ушул баягы бул сандар биздин жашообузда чоң таасирин берет деген сөз да. Ошого жараша биз дагы аң сезимибизди өстүрүп, азыр баягы биздин Жанат Кожомжаровдун жакшы сөзү бар. Биздин жашоодогу максатыбыз аң сезимди өстүрүү дейт да. Билесиңер, ошол Союз убагында баягы силердин 5G деп укканыңар барбы? 5G, 4G деп, азыр заман 5G'га баратат. 5G'га өткөн адамдар бар. Бирок 3G'да калып калган адамдар да бар да. 3G деген бул ошо адам аң сезимин өстүрбөй, эскилик менен, мындайча айтканда, билим албай, баягы мурунку өзүнүн убеждениялары менен жашаган адамдар көбөйүп кеткен. Ошон үчүн адам биздин жашоодогу максатыбыз аң сезимди өстүрүү дейт. Аң сезимди кантип өстүрөбүз? Албетте азыр илим көп, билим көп, баягы жакшы сөз бар го, билим алуу ине менен кудук баскандай дейт. Ошол билим алуу баягы өлүмдөн кабырга чейин билим алыш керек деп айтылат го. Анын сыгарындай ар бир билим бизге керек. Кандай гана билим болбосун, адам баласы өсүп өнүгүп туруш керек экен. Эми кайра сүт сайга кайрыла турган болсок, бул сүт сайдын котормосу бул вечный студент дейт, түбөлүк окуучу дейт да, түбөлүк студент дейт. Себеби мына карасаң, биз айттык го, адам төрөлгөндөн кабырга чейин билим алыш керек деп атат. Мына вечный студент дегени ушул да. Мына бул илимди мунун основатели, негиздөөчүсү Жанат Кожомжаров, укканыңар бардыр. Бул илим азыр 4 эле мамлекетте официалдуу түрдө филиал ачылган. Ошол 4 мамлекеттин ичинен Кыргызстан кирет. Кыргызстанга официалдуу түрдө Сүт сай тренинг институтунун филиал ачылган. Мисалы үчүн, менин алган дипломдорум, базовый курс, профкурс коучтун курстарында 3 диплом бар да. Бул дипломдор жана Бернский конвенциядан келет. Уккансыңар, Бернский конвенция деп, бул Германияда эң баягы аты чыккан нерсе десек болот да. Анан бул илим аркылуу адам өзүн тааныса болот. Да, азыр деген психологиянын түрү көп, классический психология бар, этнопсихология бар. Мен ошол классический психологияны да окуп атам. Бирок мындай экен да, мен ал психологияны жаман дебейм. Баардык илим жакшы. Анан бул сүт сай илимин билип алган киши өзүн бат тааныйт. Мындайча айтканда, ийгиликке жетүү жолу, өзүн таануу жолу абдан оңой болот. Себеби баягы биз көпчүлүгүбүз өзүбүздү тааныбайбыз. Конечно, мындай элементарный ошол жана классический психологияда Арабаевада мындай суроо берет да. Сен кимсиң деген суроону көпчүлүк адамдар жооп бере албайт да. Ошол сен кимсиң деген, мен киммин дегенге адамдын жооп бергенине жараша дагы баягы тесттер болот го. Ансыгандай биз өзүбүздү баарыбыз эмне деп ойлойбуз? Мен акылдуумун, меники туура, меникиндей болуш керек деп эмнегедир биз көп минус жагыбызды өзүбүздөн эмес, эмнегедир жаныбыздагы адамдардан күтүп, жаныбыздагы адамдарга таарынып, көпчүлүк жашоодо ушинтип жашап калдык го. Ушундай жашоодо жашайбыз да. Бул деген сөз
бул баягы күтүү режиминде башка адамдан күтпөй жашаш керек да деген сөз да. Бул суицайда баягы бул эмне деп турган болсоңор, сандардын илими деп атпайбызбы? Бул сан деген эмне деп атабыз, Сан деген эмне? Сандардын илими бул сен кайсы күнү төрөлдүң? Мисалы, мен 24 декабрда төрөлгөм. 24 декабрь 1974. Караңачы, канча сан бар? 2 да бар, 4 да бар, 1 да бар, 2 да бар, 9 да бар, 7 да бар. Канча кайталанып атат? 2ден 2 болуп атат, 4төн 2 болуп атат дегендей. Бул биздин эме деп коебуз да, портфолиобуз. Азыр мен демонстрация экраны алып мен силерге адамдын трансляция экраны болот, трансляция экранын басып туруп, азыр мен остановить трансляцию нет. Запись болуп аткан, записти баспай койгон турбайбызбы? Мен эмеси жок экен да. Мен бир плакат менен өтүп берейин дегем да. Бул суицайда мына төрөлгөн күндүн саны иштейт деп атам, Ошол ар бир төрөлгөн күндүн датасы иштейт дедим. Анан могу көрүндүбү сиздерге? Плакат көрүндүбү? Плакат көрүндүбү? Жок. Көрүнгөн жок? Жок. Видеоңуз Анда мен эле приостановлен болуп калды. Тиги хорошо. Анда бул трансляция экраны болбойт экен да. Бул чатта трансляция экраны болбойт. демонстрация болот. Демонстрация болбойт атат да, ошо менде. Азыр кылгансыз. Экраныңыз көрүнүп аткан да. Свернуть этип телефондон көрсөтөсүзбү плакатты? Ооба. Азыр начат трансляция болду. болду. Азыр. Могу көрүндүбү? Мына көрүндү. Көрүндү. Биздин туулган күнүбүздөгү даталардын саны, ар бир сан иштейт дедим, Мына карасаңар, могу плакатты көрүнүп атабы? Мындай чоңойтуп алып окусаңар болот да. Ход мысли и действий человека деп атпайбы? Мисалы үчүн мындай да, биз ар бир адам эмне деп ойлонот? Ар бир адамдын ою, мына число личности, имя и личный год деп атпайбы? Мына бул биздин, карасаңар, число личности деген бул биздин туулган күнүбүз. Мындайча айтканда, биз эмнени ойлоп жатабыз, ошолго кайсы сан таасир этет деген сөз да. Ошол биздин ойлогонубузга биздин туулган күнүбүз жана ысымыбыз, атыбыз, анан азыркы жашап жаткан жеке жылыбыз таасирин берип турат. Эмнени ойлоп жатабыз? Бул биздин ойлогонубуз. Сандар да ушул кирет да, карасаңар, мына туулган күнүбүз, мына мен 24-ндө төрөлсөм, 2ге 4 кошсом 6 болот. Демек мен 6 эмнени ойлойм? Менин атым Айнура. Бул эмне деген ойду берип атат мага? Жеке жылым 9. Мага мен жеке жылы 9 энергиясы мага кандай иштеп атат? Плюс мо портфолио деген сөз, мына матрица деген ушул да. Портфолио деген ушул. Адамдын матрицасы ушул. Мисалы үчүн мына 2ден 2 бар менде, 4төн 2 бар, 7 бар, 1 бар, 9 бар, башка сан жок. 3 жок, 6 жок, 5 жок, 8 жок. Демек, мен ошол энергиядан аксайм деген сөз да. Көрдүңүздөрбү? Биздин ойлогонубуз туулган күнүбүздөн зависит этет, көрдүңөрбү? Көз каранды. Анан ага кайра миссия кирет. Миссия деген эмне? Биз кандай иш аракет кылып атабыз? Мындайча айтканда, адам 33 жашка чейин өзүнүн мен каалаймын деген жеринде жашайт. Байкасаңар өзүңүздөр деле, 33кө чейин, мисалы үчүн 24, 6, мен 6 болсом, же бирөөңүздөр 1 же 2 болгон болсоңуздар, 33 жашка чейин, мисалы үчүн мен 2 жөнүндө айтсам, 33 жашка чейин кандай аял болуп жашаган? Аябай ушунчалык мындай назик, оюн айта албаган, ачык, бирөөнүн көңүлү менен, бирөөнүн ою менен, күйөөсүнүн, кайненесинин дегеле адамдардын ою менен көңүлчөөк болуп, көңүл орута албай жашаган. 33кө чыкты, автоматтык түрдө иш аракети өзгөрөт. Мына карасаңар, миссия дейт, Ошол миссия деген эмне? Бул биздин иш аракетибиз. Ошол иш аракетти биз кандай кылып атабыз деген сөз. Адамда эго деген эмне? Эгонун 3 баскычы бар да.
бакыт издеген эга, азап чеккен эга, бакыт издеген эга, кайдыгерлик эга. Ошол кайдыгерлик эгада адам кандай иш аракет кылып атат? Жана бакыт издеген эгада кандай иш аракет кылып атат? Ошол иш аракети, ВПУ деген, выгода, польза, удобство. Ошол иш аракетинде кандай иш аракет кылып атат? Өзүнө пайдап келип атабы, же бирөөнүн пайдасына кылып атабы? Же өзү коркуп, мына страхи деп атпайбы? Максатына жетиш үчүн кандай коркунучта жашап атат? И ошол коркунуч менен ЗСО деген закрытый, скрытый, открытый действия дейт. Сен кандай иш аракет жасап атасың? Мындайча айтканда, законго каршы иш кылып атасыңбы, же өзүңдүн пайдаңа алып келчү бир мындай ачык айта албаган нерсени жасап атасың, же сен өзүңдүн пайдаңды ачык айтып иш кылып атасыңбы деген сөз. Ушул нерсенин баардыгы биздин саныбызда катылган, көрдүңөрбү? И адам кандай иш аракет кылса деле, мына мисалы үчүн закрытый иш аракетте адамдын энергиясы, коркуу сезими 75% болот. Мына көрдүңүздөрбү? Эгерде адам закрытый действия бул, мындайча айтканда, законго каршы, коомго каршы, урдап сатуу же алдап сатуу дегендей, адам ошол кезде мен буга калп айтып койбодумбу, же муну мен урдап албадымбы деп энергиясынын баардыгын коркуп отуруп, көрдүңүздөрбү, 75% энергиясын жоготот экен. Эгерде скрытый действия кылса, 50% энергиясын жоготот. Жок, открытый действия кылса, ачык сүйлөшүү, ачык сүйлөшүү кылса 100% энергиясы өзүндө калат, 1-ден 100гө чейин. Байкасаңар, ачык сүйлөшүүнүн дагы оң жана терс сапаты бар. Эми ошол кезде биз баардыгыбыз эмнеге акчага жетпей атабыз? Мына ожидание, признание болуп күтө беребиз да. Мисалы үчүн бирөөгө жакшылык кылдык же бирөөгө иштеп койдук. Ошол моментте ожидание, адамдан кайра признание күтүп, мен буга жакшылык кылсам мага ответин бербей койду, мен муну алсам тигини албай койду деген кезде, мынакей көрдүңөрбү, финансовый результат ошон үчүн жок болуп кетет. Кайсыл эгада действия кылып атабыз, анан биздин портфолио деп турган жерде кайсыл энергиябыз жок болуп атат деген сөз. Анан биздин ойго эмне келет? Эң биринчи айттым, биздин туулган күнүбүз жана атыбыз, ысым. Ошон үчүн айтат го, атыңа жараша затың болсун деп. Анан жеке жашап жаткан жылдын энергиясы. Мен азыр силерге түшүнүксүз болуп калды болуш керек, азыр мен эмени түшүндүрүп берейин. Адамдын ар бир туулган күн саны иштейт дедим, мына күнүбүз биздин каалаганыбыз, айыбыз менен жылыбыздын баардыгын кошкондо бул биздин иш аракетибиз. Сен эмнени ойлоп атасың, кандай ойлоп атасың, ошого жараша кандай иш аракет алып барып атасың деген сөз да. Түшүндүк, Анан ошого жараша мына айттык го, жашоодо деги эле кайсыл сандар жашоодо кездешип атат. Мисалы үчүн кээ бирөө мынтип түшүнүшү мүмкүн да, андайлар көп эле болгон. Бул сүт сай деген шырк, сандарга ишенбеш керек деген нерселер бар да. Бирок өзүңүздөр ойлоңуздарчы, жашоодо бизде ар бир санды жашоодо жолуктуруп атпайбызбы? Мына төрөлгөн күнү эле сан менен төрөлүп атпайсың, кайсыл күнү төрөлдүң, саат канчада төрөлдүң, веси канча экен, бою канча экен, кайсыл жылы төрөлдүң, баардыгы сан менен кетип атабы? Демек, ошол сандардын энергиясы иштейт деген сөз да. Анан бул сүт сайда ошол 9 сан бар, 9 миссия бар, 9 сфера бар, 9 жашоо циклы бар. Анан эми байкап коюңуздар, биз эмнегедир адамдарга мынтип тарына беребиз, карасаң, теги кече эле экини тууп, билди, үчтү тууп, минди деп бир кыздар аябай үмөтө беребиз го. Ошол кезде адам өзгөрүп кетет го. Айттым го, 33 жашта адамдын жашоосу асман менен жердей өзгөрөт деп. Себеби айттым го, эки кезинде аябай жакшынакай болуп жүргөн. Анан эле миссиясы 5 болуп калды, же миссиясы 1 болуп калды, болду, үйгө токтобой, мен карьера, мен жумушта иштешим керек деп үйгө токтобой калат. Ошол кезде мына карасаңар 33гө чейин ал 3-4 балалы болуп калды да уже. Анан эле аны биз түшүнбөй эле, көрдүңбү, бул тууп көтүп атты да деп койчубуз, Жок. Бул демек бул сандардын энергиясы иштеп атат деген сөз. Ошону билбестен биз адамдарга тарына беребиз, ушактай беребиз,
Бирок ар бир сан иштейт деп атам. Ошого жараша мына 9 жашоо цикл бар деп атпаймынбы? Мына 33-кө киргенде жашоо өзгөрдү. Андан кийин 42 жашта сөзсүз түрдө жашоо өзгөрөт. Тоже бир нерселер болот. 51 жашта, 60 жашта дегендей ар бир өзүнүн бир определенный времясына 9 жыл сайын адамдардын жашоосунда чоң жаңылыктар келип турат. Ошол нерсенин бардыгы же жакшы болушу мүмкүн, же жаман болушу мүмкүн. Анан азыр мына жердин бүткүл дүйнө жүзүнүн жердин энергиясы 9 деген санды берип атат. Айттык, мына 1ден 9га чейин сан бар. Ал эми 9 деген бул мына уже планетада эмне болуп атат деген сөз да. 9 деген бул бүттү деген нерсе. Болду, бүткөрүш керек, бүттү. Мына ааламда апат болду, согуш болду деп Украинада согуш болуп, канча адамдар кырылды. Могу 9-жыл жаңы мына 2025 жаңы башталгандан бери тетиги канча жакта өрт болду, жер титирөөлөр болду, суу каптап атат дегендей, көрдүңүздөрбү? Ушунун бардыгы жөн эмес да. Анан менин жеке жылым дагы 9, ошого жараша ар бир адамдын дагы жеке жылы болот. Мисалы меники жер менен бир болгон үчүн меники дагы 9, айттым 9да, мисалы үчүн мындай болот да. Жакындарыбыз өтүп кетип атат. Бирөө ден соолугу бузулуп калып атат. Бирөө дагы бир акчасын жоготуп атат, же бирөөндө бир иш болбой жатат, же бирөө ушунчалык байып кетип атат, ушунчалык бактылуулук келип атат, ошонун бардыгы жылдардын энергиясына жараша болот. Анан мисалы мына 9 деген жылы элементарный эле мына бүттү деген сөздү карап турсаңар, эмне бүттү? Ушул кезге чейинки куралып аткан нерсенин баары бүтүп калды. Мына Кыргызстанды эле алган болсок, элементарный сноско кетти. Ошто снос болду, Бишкекте снос болуп атат, Нарында снос болуп атат дегендей бүт жергелерде снос болду. Себеби эмнеге? Бүттү. Жашоодо 9 цикл бар. 9 цикл уже завершение проекта, уже все бүттү деген сөз да. Бирок биз эмнегедир ал нерсени билбейбиз да, билбеген үчүн эмне кылып атабыз? Эмоция калтыртып атабыз. Буга мен мынча акча салган болчумун, мен буга мындай кылган болчумун, ал меники болчу деп адам баласы талашып, эмоцияга кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Баягы ушул нерсе меники деген нерсе болуп калган да, бирок адам ойлош керек да. Бул негизи түбөлүктүү эч нерсе жок, түбөлүктүү эч нерсе жок. Анан бирөө жакындарыбыз өтүп кетсе деле биз ошого чачыбызды жулуп, аябай өкүнүп, тиги бирөөнү күнөөлөп, ал тиги эле эчитип кетпесе бул авария болмок эмес, тиги болбосо бул минтип салмак эмес деп эмнегедир бирөөнү күнөөлөп атабыз деген сөз да. Бул жерде андай эмес. Негизи ошол нерсенин бардыгы боло турчу нерсе болчу, болмок баары бир деле. Ошол мына 9-жыл келип бүтүп атат деген сөз да. Эми Кудай буйруса 2026-жыл жакындап келатат. Аз эле саналуу эле ай калды, саналуу эле күндөр калды. Эми мына жер жүзү боюнча бир деген энергия келет да. Бир деген энергия келет дагы мына эски нерсенин бардыгы, бизге кереги жок нерсенин бардыгы, ушул кезге чейинки болгон туура эмес нерсенин баары бүттү. Ага зацикленный болуп, ага цепочка болуп, магнит болуп жабышып, эмоцияга кетпешибиз керек дагы. Жөн эле кое бергенди үйрөнүшүбүз керек. Жөн эле кое бериш керек. Себеби айтат го, сага Кудайым бир жакшы нерсе берерде, албетте бир нерсеңди алат депчи. Анан ошондой нерсени мына алып жок болду, бирок бир деген жылы ушуна Кудайым буйруса, планетада, жер жүзүндө жаңы жашоо башталат. Мындайча айтканда жаңы доор, жаңы кылым келет. Жаңыча ойлонуу, жаңыча бул көрөсүңөр да, Кудай буйруса. Ошондой нерселердин бардыгы болот деген сөз. Мен аябай философияга кирип кеттим окшойт. Анан сүт-сай бул биздин жашообузда эң керектүү болгон инструмент десек болот. Бул сүт-сай илими, бул илим катары тастыкталган. Сүт-сай илими аркылуу биз өзүбүздүн ким экенибизди тааныйбыз. Өзүбүздүн күчтүү жагыбызды, өзүбүздүн алсыз жагыбызды билишибиз керек да. Бирок баягы эго деген бар да, ар бирибизде. Азыр байкасаң, мен баягы сүт-сайды билип алган үчүн мен адамдарды карап, көрүп, сүйлөп аткан сөзүнөн эле ал эго страдающий экен, эго безразличие экен деп эле билип каласың да. Анан ар бир адам байкасаңар өзүнүн эгосунан гана сүйлөйт. Только эгодон сүйлөйт. Анан
эң жакшы сөз бар бизде Сүтсайда дагы эме дейт да, айдын жакшы сөзү бар. Эгерде ийгиликке жетем десең дейт да, максатың эгоңдон жогору болуш керек дейт. Мындайча айтканда, цель выше эго болуш керек. Бирок эмнегедир биздин эгобуз выше цели болуп атпайбы, туурабы? Биздин эгобуз, мындайча айтканда, куру намысыбыз биздин максаттарыбыздан дагы биринчи туруп кетет да. Эми мен жана айтып өткөндөй, барыңар күтүп атсаңар керек, качан айтат деп. Сүттү түшүндүрүп кетким келип атат да, мен шашпайм. Ошол сыяктуу ар бир адам өзүнүн эгосунун каалоосун, өзүнүн күчтүү сапатын билип алган эң жакшы да. Мисалы үчүн, мына жазып кетсеңер дагы болот. Көп сүйлөбөй айта берейин. Мен дагы айтып кетейин. Бул Сүтсай илими эч качан бүтпөйт. Бул Сүтсай — это философия жизни дейт. Бул жашоонун философиясы дейт да. Бул аябай это тайное знание мироздания дейт да. Анан это еще истинное знание дейт. Истина деген эмне? Акыйкат илимдердин катарына кирет. Бирок билесиңер, акыйкатты көп адамдар жактырбайт да. Себеби ар бир адамдын өзүнүн убеждениясы менен эле иш аракет кылат, өзүнүн убеждениясы менен эле ойлонуп, иш кылып жүрө берет деген сөз. Анан мен өзүм баягы сандар боюнча мына 24-нө төрөлдүм дедим. 2-ге 4 кошсо 6, баардык санды бирден кошуп чыккандагы сан 30 болот меники, 3-кө 0 кошсо 3. Демек мен 6-3мүн деген сөз да. Мындайча айтканда, менин өзүмдүн профориентациям боюнча, жашоодогу багытым боюнча мен комфортный педагог, мындайча айтканда, или творческий наставник деп коет да. Ошо анысы кандай? Вот мен өзүм азыр профориентациямдамын, өзүмдүн багытымдамын, жүрөгүмдүн каалоосундамын, өзүмдүн предназначениямдамын. Ошон үчүн мага азыр жашаш өтө жеңил да. Себеби айтат го, вот мына жан дүйнөңдүн каалоосу болмоюнча, жан дүйнөңдүн каалоосун аткармайынча адам ийгиликке жете албайт. Адам бактылуу боло албайт. Бирок биз эмнегедир бактылуулукту, ийгиликти биз акча менен өлчөп алабыз да. Акчаны жөн гана баягы бизге керектүү эле бир инструмент деп түшүнүшүбүз керек. Бирок эмнегедир көпчүлүктөр мен акчам болсо бактылуу болмокмун, акчам болсо мындай болмокмун дейт. Бирок акча эмне үчүн келбейт? Себеби өзүңдүн предназначениеңди аткарбай атасың. Бул жашоого Кудайым жөн жиберген жок да, жөн жараткан жок. Ошол жараткандагы өзүңдүн мындайча айтканда багытыңды, максатыңды аткара албай атасың деген сөз да. Айтып атам го, ошол нерсени эго эле сүйлөп туруп алат. Эми көп эле философиясына кирбей эле коеюн да, сандарга кирейин, макулсуңарбы? Эми мына айттым, 9 сандар деп атам. Эми ошол 9 сандын ичинде барыңар ручка бара калбаңыздар. Биринчи жолугуп аткандар, мына ар бир айдын 1-inde, 10-унда, 19-унда, 28-inde төрөлгөндөр барбы? Булардын эң күчтүү жагы кандай айтайын? Булардын каалоосу эмне? Жан дүйнөнүн каалоосун айтып атам. Эго башка, жан дүйнө башка. Бизде бар тело, разум, эго бар, душа бар. Душабызды укпайбыз, эгобузду угабыз көбүнчө, туурабы? Анан бирлердин жан дүйнөсүнүн каалоосу эмне дейт? Биринде төрөлгөндөрдүн, 1-и 19-у, 10-у, 28-inde төрөлгөндөрдүн жан дүйнөсүнүн каалоосу бул башкаруучулук. Байкасаңыздар, адам башкаргысы келет, баш ийгиси келбейт. Эмне үчүн булар мени укпай атат? Эмне үчүн мен айткандай болбойт деген сезимдер келе берет да. Ошондой ойлор келе берет. Анан жан дүйнөсү качан ишке ашат? Жан дүйнөсүнүн мүдөөсү, каалоосу качан ишке ашканда? Мына күчтүү жагы, ал эми күчтүү жагы эмне? Алысты көрө билүүчүлүк, башкаруучулук, лидерлик сапаты бар, ушунчалык ораторский сапаты бар, адамды артынан ээрчите алган сапаты бар. Анан карасаңар, ошондой нерсесин адам катып алса, башкара албаса, командасы жок болсо, же бир өзүнүн командалап айта кеткиси келип атпайбы? Жан дүйнөсү.
Анан бир жакта посуда жууп иштеп атса, же бир жакта пол жууп иштеп атса, кантип жан дүйнөсү рахат алат. И ошол жактан эмне болуп атат? Эгосы жабыркап атат. Көрдүңүздөрбү? Эми ошол күчтүү жагын пайдаланып, коркпой, аябай амбициясы күчтүү болот да булардын. Мен мындайча айтканда мынтип коем да бирлерде. Булар алысты көрө билүүчүлүгү менен жанагы эмне деп коет? Кыракы. Кырак адамдар болуп атпайбы? Бирок алысты көрүп атат, стратегияны түзүп атат. Ай, бул мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп мээси жетип атат. Бирок эмнеге аны жазабай атат? Башка жакта иштеп атат. Мына ушул эле кирилишти алсак, бирлердин баардыгы эмне үчүн лидер болбой атат? Сүйлөй албай жаткандар бар да туурабы? Демек өзүнүн энергиясын түшүнбөй атат. Адам өзүнүн энергиясын түшүнүш керек деп атам го. Вот өзүнүн лидерлик сапатын, күчтүү экенин, алысты көрө билүүчүлүгү бар экенин, адамдын артынан команда иштеп алат экенин, амбициясы күчтүү экенин билип атат. Ошол нерсесин пайдаланса болобу? Албетте болот. Еще байкасаңар, бирлер дагы көп оорубайт. Ден соолугу өтө күчтүү. Именно бирлерге айтчу кеңеш да бар. Энергия бар го биздин аркабызда, позвоночник. Ошол энергиясы бирлердики позвоночникте болот да. Постоянно ошол позвоночнигин жакшы алып жүрүш керек. Энергия биздики байкасаңарбы, негизи эле позвоночник биздики мындай спираль түрүндө болот, байкасаңар. Көп эле жерден көрсөтөт го. Ошол жактан энергия өтөт. Ошон үчүн бирлерде күчтүү жери дагы буларда психический энергия деп коет. Колунда биотоктору бар. Энергет болушат. Бирөөгө массаж кылып ийсеңер деле, бирөөнү кармап койсоңор деле ошол адам жакшы болуп кетет да. Ошон үчүн көрдүңөр, бул плюс жагы болуп атат. А минус жагында кандай болуп атат? Минус жагында наоборот жанагы мен эме деп коем. Эскичилик менен жашаган, деспотизм, консерватизм деген бар да. Баягы аябай жесткий адамдар бар го. Мындайча айтканда мен эмне деп койчу элем, жана 19-да төрөлгөндөрү. Эми булардын ар бири бөлүнөт. Бириндеги башкача, 10у башкача, 19у башкача, 28и башкача энергияны берет. Бирдин баары окшош эмес. Көрдүңүздөр, бирок каалоосу, мүдөөсү бир эле, башкаруучулук, Ошон үчүн бирдин өзүнүн жеке жумушу болуш керек. 19-да эки энергия тең иштеп атпайбы, бир дагы 9да иштеген үчүн булар аябай мындай эме. Ата унутуп калдым. Өзүм бир жакшы сөзүм бар эле. Люди желчные дегендин кыргызчасы эмне? Аябай мындай ачуулуу, кызыл кандуу, кызыл камчы дегендей, аябай мындай күйдүргү, күйгүзүп сөйлөгөн, аябай эмоциясы, тажаалы, агрессиясы күчөгөн эркектерден деле ушундай бар го, баягы монтип аябай башкаруучу болуп кетет да. Бул минус жагы болуп атат. Себеби баягы жан дүйнөсү башкаргысы келип атат да. Ошон үчүн мен айтар элем, мен жашоодо да көп көргөм, именно ушул сетевой компанияда ийгилик жараткандар бирлер, же болбосо миссиясы бирлер. Себеби көрдүңөрбү, ошол өзүнүн солнечный энергиясын, өзүнүн күчтүү энергиясын только команданы башкарганга, команда чогултканга арнап койгон. Мына азыр өзүңүздөр деле байкап көргүлө, силерде деле ошондой амбициялар күчтүү, ошондой нерсеңер бар. Эми жасап салгыла да командаңарды. Команда куруп кетсеңер болот ошентип. Мен билгенден мына Бактыгүл Мусаевдин дайыма эле айтып берем, бир. Еще мен өткөндө Аселди билдим, миссиясы бир, көрдүңөрбү? Мына ийгилик жаратып атат. Ошо именно миссиясы бирлер жөнүндө айтып атам азыр. Силер дагы ушинтип ийгилик жарата аласыңар. Просто күчтүү жагыңарды билип коюшуңар керек. Күчтүү жагыңарды билдиңер, алсыз жагыңарды билдиңер. Что жаман экен, мен элдерге кыйкырганым жаман экен, элдерди башкарганым жаман экен. Кой, лучше мен үй бүлөдөгү күйөөмдү башкарып, кайненеме чоң болуп, балдарыма чоң болгондон көрө, мен лучше командама чоң болоюн деп кеткен жакшы да, туурабы? Энергияны буруп үйрөнүү керек да. Просто бирдин амбициясы күчтүүлүгү мындай да, булардын эң жакшы сөзү бар, все будет хорошо деп жүрүшөт. Баары жакшы болот дейт дагы. Кандай кыйынчылык болсо дагы по-любому максатына жете алышат. Жеткенге дап даяр турушат.
эгерде бир энергиям жок болуп атат, каяктан алам деген болсо, анда ал баягы бирдин эгосы да күчтүү да. Байкасаңар, бирлер деле учурашкысы келбейт, сүйлөшкүсү келбейт, кызмат кылгысы келбейт, бирөөгө ийилгиси келбейт да. Бирлер анан миссия бир болуп бирлер. Ошентпей ошентиши мүмкүн. Бирок бирлер дагы мындай адамга булардын башында коронасы бар да. Коронаны чечип, тактыдан түшүп, кичине адамдарга кызмат кылып койсо эле, Кудай ага бардык жолун ачып коет деген сөз. Бирок мен жашоодо көп көргөм. Мен ушу 5 жылдан бери канча консультацияны өткөргөм, канча адамдар менен кызмат кылып келатам. Мен өзүм дагы күйөөм бир, кайным дагы бир, абысыным дагы бир 3. Анан көрүп таң калам да, сандар вообще калп айтпайт экен депчи, көрдүңөрбү? Эгосы тактыдан, коронасын чече албай тактыдан түшө албагандар көп да. Ал адамдар жөнүндө башкаргысы келе берет, башкаруучу болгусу келе берет. Но кана болгусу келип атат, но ошонусун кылган жок да. Себеби коронасын чече албай атат. Кичине ийгилик кызмат кылып койсо эле, ал бардык нерсеси болгон турат. Мен ошо көп көргөм деген себеби, мисалы үчүн, команда куруп атканда деле мен байкайм да. Сен классташтарың тиякта бар да, жүрбөйсүңбү ошоко барып келели, же болбосо мындай кылбайсыңбы десе, жок мен аларга баргым келбейт, мен алар менен сүйлөшкүм келбейт, койчу мен аларга кантип мен монткум келбейт деп, көрдүңөрбү? Ушинте берет да. 26-сына жетебиз, каныгүл алтыным. Аз 9га чейин жетебиз. Ошондой да, көрдүңөр, бунда эмне сүйлөп атат? Только эго сүйлөп атпайбы? Эго ийилип, кичине мындай, кичине болсо да кызмат кылгысы келбей кетип атат. Бирдин баягы адамдарды бөлгөн жерлери бар, баарыбыз тең бөлөбүз. Бирлер свой анан чужой деп бөлөт да. Меники, өзүмдүкү жана өзгөнүкү деп. Өзүм дегендерге өгүздөй кара күчү бар, бүт баарын жайына татат, жөн килтеген подаркаларды алып берет. Свой мындай, мисалы үчүн мен свой кылып калсам, нифига сүйлөшпөйт дагы, учурашпайт дагы, эч нерсе кылбайт. Көрдүңөрбү? Анан баягы айтат го, адам болор кишинин адам менен иши бар дейт. Анан адамдарга жылуу мамиле кылгысы келбей кетет, түшүнгүсү келбей кетет. Просто мен айткандай болуш керек деп эле туп түз кетип калат. Көрдүңүздөрбү? Бул эң минус жагы. Бирлер жөнүндө түшүнүктүү болдубу? Муну сүйлөп отурса түгөнбөйт, кыскартайын. Эми ар бир айдын экиси 11-и, 29-у, 20-сында алар, ар бир айдын экиси, 11-и, 20-сы, 29-у. 2ден сан чыгып калса, бирине бирин кошуп коесуңар. Ошондо кайра эле 2 сан чыгып калат. Мисалы үчүн 29-га 2-ге 9-ду кошсо 11, кайра 1-ге 1-ди кошсо 2, демек 2 деген сөз. Эми баягы бирлер, мисалы үчүн бириндегилерди мужская энергия көп деп койсок болот да. Анткени карасаңар, негизи эле күндүн энергиясы бул эркектин энергиясы. Айдын энергиясы бул аялдык энергия. Ошон үчүн айдай сулуу, айдай аппак, ай жүздүү деп коебуз го. Луна ликие деп коет да. Именно экисинде төрөлгөндөрдүн бардыгы ушунчалык женский энергия 100% бар деген сөз. Булар абдан, мисалы үчүн экилер деген булардын тип мышлениясы, мен жана эмени көрсөттүм силерге. Плакатты көрсөткөндөй, тип мышления деп атпайбы? Адамдын ход мысли. Бирдики стратегический мышление болуп атат, экиники эмпатический, эмпатты түшүнөсүңөр, бул деген сезимтал адам. Ой жүгүртүүсү, мындайча айтканда, ход мысли бул экинин ой жүгүртүүсү бул адамдарды түшүнүү. Любой көңүлчөөк, мындайча айтканда, любой адамды түшүнүп алат дагы, ошонун аурасына кирип кетет. Ал ыйласа ыйлайт, кайгырса кайгырат, капаланса капаланып, любой болуп аткан ситуацияны сезим менен кабыл алат. Жүрөгү менен тиги өлүп калыптыр, байкуш минтип деп эле калчылдап титиреп калышат, көрдүңөрбү? Анан эки аябай чыдамкай болот. Баягы экиге ушунчалык Кудайым көп кыйынчылыкты берип коет. Бирок эмне үчүн айтат го? Кудай деле кыйынчылыкты көтөрө билген адамга берет дейт. Именно байкасаңар, экилерге кыйынчылыкты көп берип коет, потому что көтөрүмдүү. Эки любой нерсени көтөрө алат. Анан булар тубаса психолог болушат. Адамды, жанындагы адамды ушунчалык эмпат болуп атпайбы? Ход мысли эмпат, эмпатическое мышление деп атат. Адамды сезими менен, жүрөгү менен сезип алат. Бул эмнени ойлоп атат, эмне деп сүйлөгөн атат, эмнени кылган жатат. Жан дүйнөсүн сезет. Алсыз жагы эмне болот? Дайыма бир жака чакырсаңар кечигет. Потому что булар люди медлительные, жай кыймылдашат, жай сүйлөшөт. Анан чечим чыгарууда аябай кыйналат. Чечим чыгара алышпайт. Ошон үчүн силер экилерди командаңарга чыгара турган болсоңор, 3 күн убакыт берип койгула.
Анан ошондон туура чечим чыгарат да. Бирок биз эмнегедир сразу эмоцияга салып туруп жазып алабыз да. Вот это уже скрытые действия. Жанагы мен силерге плакатты көрсөтүп кеттим го. Эмне үчүн командабыз өспөй атат? Эмне үчүн акчага жете албай атабыз? Эмне үчүн статус жаралбайт? Скрытые действия көп болот. Просто открыто, ачык сүйлөш керек. Даже могу үй бүлөдө деле күйөөсү менен аялы бири бирине тарынды, бирок 2 дагы айта албайт, 6 дагы мен өзүм 6-мын. Ачык айта албайт. Себеби биз экөөбүз тең сезим менен жашаган үчүн мамилени бузуп албайлык, 6 эмоция болот, бирок эмоциясын ичине жутуп алат да. А 9 дуңкулдап айтып салат. Ошол айтат го, открыто эле ачык сүйлөшүп, сен мага ушул жериң жакпай калды. Сен ушинтип сүйлөгөндө мен таарынып калдым, мен жүрөгүм ооруду деп ачык сүйлөшүш керек экен да. Бирок биз коркутунуп, дуңкулдап атып, ошол эмоциянын баарын ичибизге жутуп алган үчүн шишип, көп, семирип, курсагыбыз чыгып, ден соолук бузулуп атат деген сөз да. Анан экилерди байкасаңар бат чарчап калат. Бат чарчайт. Анан булар минусунда эмне кылат экен? Эки анжы болуп калат. Чечим чыгара албай. Барсамбы, барбасамбы, кылсамбы, кылбасамбы, кийсемби, кийбесемби. Анан бир оокатты сатып алса дагы, жок, мен муну эмнеге алдым, 8.000 сомго эмнеге сатып алдым, мен туура эле алдымбы же туура эмес алдымбы деп кечки энергиясын баарын көрүн, фокусун баары ошого кетирип атат. Болбосо, экилер өтө дипломат адамдар. Мына тубаса психолог болгон үчүн, адамдарды сезген үчүн любой адамдын тилин таба алат. Жылуу жумшак мамиле кылып атпайбы? Бир мисал үчүн өзүнө гана сүйлөйт, өзүнө керектүү кишине гана, эки болсо любой адам менен тил табыша алат. Анан экинин энергиясы жок болуп атпайбы? Эки суунун жээгинде көбүрөөк жүрүш керек, каяктан энергия алат эки? Суунун жээгинде көбүрөөк жеш керек, сууну көбүрөөк ичиш керек, анан жан дүйнөсү кыйналбаган жумшак спорт керек да, жумшак спорт керек. Анан өзүнүн баягы айтат го, мисалы үчүн любой курсту сатып алабыз, любой курсту сатып алабыз. Эмнегедир мен ушул курска кирсем эле, миссия на миллион окусам эле мен миллионер болуп кетем деп киребиз да. Мен өзүм окугам, Асесдыкны 4 жыл мурун окугам. Ошол кезде мен деле ушул миллионер болуп кетем деген ойдо кириптирмин да, көрдүңөрбү? Эганын каалоосун. Анализ жок да. Анан эмнегедир волшебный палочка издей беребиз, бирок эч кандай волшебный таблетка, палочка жок да. Адам өзүнүн жашоосун өзү түптөп, өзүнүн милдетин өзү алыш керек деген сөз. Мындайча айтканда, эки чечим чыгарганды үйрөнүш керек. Бирөөдөн күтпөй, бирөөдөн сурабай, эмне кылайын, барайынбы, эмне кылайын, жейинби, кийинби, жараштыбы, жарашпадыбы, деп эле бирөөнүн көңүлү менен эле жүрө бербей, стоп деп ошол моментте өзүн кармай билип, ошого мындай мээни тарбиялаш керекпиз да. Ошентип Кудайым жаратып койгон. Анан бирок биз аны түшүнбөй эле, бул жай кыймылдайт, анан ал ушакчы, ал кечигет, анан мындай, анан тигиндей дей беребиз да. Жок, аны ошондой жараткан. Көрдүңөрбү? Анан айтат го, жанагы динде деле бар го, адамды адам бөлбөш керек, адамды адам ушактабаш керек деген нерсе бар, Көрдүңүздөрбү, биз ушул нерсени билбеген үчүн аны жай кыймылдайт, ал ушакчы, ал чечимчи, койчу айтып коюп кылбайт дейбиз. Аны Кудай ошондой кылып жаратып койгон, эмне кылалы? Туурабы? Ошентип түшүнүшүбүз керек да. Ошондой. Ал эми үчтөргө кирели. Эми муну экилер аябай 100% женская энергия. Байкасаңар, экилерге көп адамдар тартылат. Кимдин миссиясы эки болсо дагы. Мына мен айтып келем го да, мына Бактыгүл Мусаеваны 1-2, миссиясы 2. Мына бир катары мужская энергиясы менен ойлонот, бирок кыймыл аракети экиникиндей болуп атпайбы? Байкасаңар, акырын сүйлөйт, баарыбыздын көңүлүбүз менен, мына живой эле пример алыс кетпей эле койсо. Миссия 2. Ар бир адамга бирден чыгып, ошолор менен көңүл менен акырын сүйлөйт го. Эгерде миссиясы бир болгон болсо, мүмкүн дуңк деп сүйлөмөк. Көрдүңүздөрбү? Эми үчтөргө келсек, үчтөргө кимдер кирет? 3-ү, 12-си, ар бир айдын, ход январь, ход февраль, ход декабрь, ар бир айдын 3-ү, 12-си, 21-и, 30-у. 3-ү, 12-си, 21-и, 30-у. Анан айтайын дегеним, ар бир айдын 10-у, 20-сы, 30-уна төлөгөндөр бар да. Ошол 0-ду, это обнуление деп коет. Любой нерсени жок кыла алышат. Жакшысын да жок кылып коюшу мүмкүн, жаманын да жок кылып коюшу мүмкүн, Мисалы үчүн 20-сындагы менен 29-унун өзгөчөлүгү өтө башкача. Ошол сеңари 30-сундагы дагыдан башкача болот да. Анан 3-ү, 12-си, 21-и, 30-у деп атабыз. Булардын планетасы Юпитер болгон үчүн буларда мужская энергия көп. Мужская энергия көп. Булар өтө күчтүү болушат.
Анан булардан мисалы үчүн карасаңар, булар болсо жашоого насаатчылык кылганы келген. Насаатчы деген баягы наставник деп коебуз го. Байкасаңар көп иштөрдө сертификаттар көп, дипломдору көп. Эмне үчүн? Себеби башы билимге тойбойт. Ас болуп атат дей берет да. А үчтөр мына мээсинде көп информация бар, көп нерсени билишет. Потому что тигини да окуйт, муну да окуйт, бүт баарын кылат. Но ошол информацияны баягы башында уже сасып кеткен ал информация, чирип кеткен. Эмне үчүн? Себеби менин билген нерсем турмуш болуп калат го. Мен дагы жеткиликтүү, дагы билимим жетпей атат, дагы да билим алышым керек деп баягы билимдин баарын катып отура берет. Наоборот, сен канчалык ошол алган билимиң менен эл менен бөлүш деп атат. Сен бөлүшсөң, ошол эме потомуң ачылат дагы, кайра ошол алган билимиң өзүңө сиңип, элге берген сайын өзүңө сиңип кете берет. Болбосо үчтөр жана солидный болуп атпайбы? Буларда дагы текеберчилик көп да үчтөрдө. Текеберчилик көп болгон үчүн билген нерсесин айткысы келбей коет. Билген нерсесин бергиси келбей коет да. Вот наоборот сен бер дейт да. Вот сен берип көр биринчи, мына азыр командада деле үчтөр барсыңар да. Силер наставниксиңер, тубаса наставниктер. Давай группаңарга насаатчылык кылгыла. Наставлять эткиле. Алган билимиңерди бере бергиле, үйрөнгөн опытыңарды. Мен мынтип киши таптым, мен мынтип киши жаздым деген сыяктуу. Эгер аны кылбайбызбы, демек үйгө кимди наставлять этебиз? Албетте, тройкада эмне бар? Семьясы да өтө заботливый болушат да. Аябай камкордугу күчтүү болгон үчүн үчтөр семьясын коробкага салып багышат. Прям бүт система, буларда анализ күчтүү болгон үчүн системага салат. Саат 8-де жатасың, 8-де эртең менен саат 7-де турасың. Муну ич, муну же, тигимне, бул эмне бүт бар по полочкам болуш керек деп ойлой берет да. Анан баягы балдарды рамкага салып койгон үчүн балдары дагы баягы системадан чыга албай кыйналып кетишет да. Ошондой кылбаш керек деген сөз. Аябай окутуучу, насаатчы деп атабыз, анан чоңойтуучу. Ошол алган билимин окутуп, чоңойтуп, масштабка чыгып кетсе, үч дагы, баягы үчтү Кудай колдойт дейт да. Кудайым колдоп туруп эле сразу мунун дагы жакшы ийгиликтерге жеткизмек. Бирок мен үчтөрдү көп көргөм, укпайт да. Себеби өзүнүн анализине таянат, өзүнүн мээсине таянат дагы, меники туура деп ойлой берет. Меники туура деп. Айттым го жана башында. Ар бир адамдын өзүнүн убеждениясы бар деп. Именно тройка менин миссиям үчүн тройканы жакшы түшүнөм да. Тройка өзүнүн айтканынан кайтпай тура берет. Кой, ал болбойт, бул болбойт деп элечи. Анан эмне кылат экен? Что миссия 3, что тройка өзүнүн анализине таянып, бир нерсе келип атса, ошону кое бериши мүмкүн. Ошондой. Риск кылгысы келбейт. Өзүнө карата критиканы жактырбайт. Анан адамдарды эмне деп бөлөт экен? Тупой, умный, тупой деп бөлөт да. Бул үчтөр солидный адам болгон үчүн булар дайыма мындай ийгиликтүү, билимдүү адамдарга умтулушат да. Анан ай тигине мынча диплому бар экен, баланчанын кызын баланчаны бүтүптүр. Ал тигиндей экен деп ушундай мындай билимдүү адамдарга умтула берет. Анан өзүн аябай авторитет сезет да тройкада. Анан тройка болсо, наоборот, адамдар менен мамиле курганды үйрөнүш керек, текеберчиликтен кетиш керек. Тройкада текеберчилик аябай көп. Айттым го, өзүнүн анализине таянат, өзүн акылдуу сезет. Айтат го, жана бирөөнү эр ойлосоң, башканы шер ойло деп, ошондой болуш керек. Аябай заботасы күчтүү. Үчтөр абдан сулуу болушат. Айтат го, сулуулугуңдан жылуулугуңда. Анан баягы сулуулуктан көрө жылуулук болгон жакшы да. Анан ошол сыңары миссия 3 дагы, тройка дагы күйөөсүн башкаргысы келет. Анан по-любому неосознанно күйөөсүн башкарып коет. Аны өзү да сезбейт да. Ошон үчүн баягы айткандай сулуулугуңдан жылуулугуң деп, жылуулукка өтүп, түшүнүүгө өтүш керек деген сөз, Ал эми төрттөргө келсек, төртүү 13, 31. Бул төрттөр деген биздин жашообузда жөн пайда болбойт деген сөз. Төрттүн ход мыслиси, ойлоо сезими дайыма бир нерсени жаңыртып туруу керек.
дайыма бир нерсени жаңыртып, жаңылатып, бир өзгөчө кылганды ойлой берет да. Анан анткени булар баягы монотонный жашоодон, көнүмүш адаттан, күнүгө эле баягы нерседен бир эле жашоо образдан тажап кетишет. Себеби төрт бул баягы өзгөчө адамдар. Мындайча айтканда, биз баардыгыбыз мына, баарыбыз тең материалдык дүйнөдө жашап атпайбыз, баарыбыз, мы живем в материальном мире. Бирок төрт бул материалдык дүйнөдө жашабайт. Төрттү байкасаңар, сүйлөгөндө, мисалы үчүн сен сүйлөп атасың, бирок төрт укпайт. Потому что анын сознаниясы космосто учуп жүрө берет. Это тоже нормально, потому что Кудай аны ошентип жиберген. А бирок эмнегедир аны биз түшүнбөй эле, бул келесиго тупойго деп коебуз да. Ал сознаниясы ошондой. Жаңы нерсеге умтулат, жаңы нерселер. Ошон үчүн төрттөр жашоого келсе сүйүнүш керек. Себеби төрттүн башында максаты көп. Азыр байкасаңар бул жерден кимдин максаты бар, кимдин эмне деген максаты бар деген суроого көп адамдар жооп бере албайт. Максат төрттөрдө ушунчалык көп. Эгерде максатыңарга максат деген эмне экенин билбей атсаңар, максатыңар жок болуп атса, төрттөр менен достошкула, төрттөрдөн максат сурала. Ушундай максатты силерге идеяны берет, конкретный цельди берет. Точно да, анан ошону жасайсың да. Булар өтө креативный адамдар, творческий адамдар. Анан төрттөр эң эле дүйнө жүзүндө эң самые добрые люди это четверки дейт да. Төрттөр эң эле ушунчалык добрый адамдар. Себеби бул жашоого алар бергени келген. Байкасаңар, буларда жадность жок. Төрттөр ушунчалык добрый болгон үчүн ар бир нерсесин бергиси келе берет. Билген нерсесин айта берет. А тройка билген нерсесин айтпайт. Көрдүңөрбү? Это же жадность. Но это тоже нормально. Төрттөр бул жашоого бергени келген. Ошон үчүн төрттөрдөн максат суралга дедим. Жаңы нерселерди алсаңар болот. Анан булар көтөрүмдүү болот. Төрттөр дагы дайыма мындай болот да, честно болуш керек дейт да. Булар чындык үчүн күрөшө беришет дагы, мага дагы болсун, сага дагы тең болсун деп мындай теңчиликти карайт да. Өткөндө бир жакшы кейс бар эле. Унутуп калдым ошону. Аябай мындай внимательный болушат, ката кетирбегенге аракет кылат, аябай практичный адамдар да. Анан булар дагы мындай бекер постчуларды, иш кылбаган адамдарды, мындайча айтканда, аракет кылбаган адамдарды жактырбайт. Мисалы үчүн командада деле ушундай лидер төрт болсо деле, анын командасында бир адам кыймылдабай айткан болсо, ушунчалык мындай жаман көрөт да. Бул эмнеге кыймылдабай атат депчи. Анан ар бир адамдын күчтүү жана слабый жагы бар деп атпаймынбы? Мына күчтүү жагы ушул көрдүңүздөрбү? Жаңылануу, жаңыртуучу, ишмер деп атабыз, аябай так жүргөн, таза жүргөн, тың жүргөн, аябай практичный адам деп атабыз. Эми мунун слабый жагы кайсы болуп атат? Слабый жагы ашыкча критика кылып ийет. Мисалы үчүн биз көрбөгөн нерсени ошол төрт көрүп алат. Биз байкабаган нерсени ошол төрт байкап алат дагы, эмне кылып атат? Төрт честный болуп атпайбы? Честно бетиңе айтып салат. Анан сен честиңди задевать этет. Көрдүңөрбү? Для нее это нормально. Для нее это норм. Потому что мен честно айттым деп атат. А билесиздер да, туура сүйлөгөн тууганга эч качан жакпайт. Анан төрт дагы жанагы негативный ойлорду көп ойлоно берет да. Потому что башы иллюзияда да. Булардын энергиясы только моюндан башына чейин эле. Денесинде энергиясы жок. Ошон үчүн денесин сезбейт. Ошон үчүн башында көп ойлор, целдер без конца келе берет. Азыр эле тиги Гринчке катталса, эртең кайра башканы кылгысы келип, азыр эле Турцияга барса, эртең кайра Германияга баргысы келип дегендей, азыр эле бул шоколадты жеп атып, кайра тиги торту жегиси келип кетет дегендей да. Кеч келе мындай иллюзорный бир максаттарды айтып жүрө берет. Ошон үчүн көбүнчө төрттөр эмне үчүн ийгиликке жете албай атат? Потому что бир целди каалады, ошол целге барды дагы аяғына чыкпайт. Уже неинтересно. Ошол жегиси келип аткан алманы жеди, жете албай жүрүп туруп ошол алмага жеди дагы, уже бүттү, ал неинтересно, аны чала жейт дагы, ырыктат дагы, кайра тиги грушага барат деген сөз да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн төрт дайыма бир ишти баштаганда аягына чыгарып үйрөнүү керек. Ошол өзүңдү билдиңби? Кой мен аягына чыгайын деш керек. Это минус жагын айтып атам.
Плюс жагынан наоборот практичный болуп атат, көрдүңөрбү? Именно айттым го, төрттөр майда нерсеге да кийлигише берет. Тили ачуу болот, аябай мондай тону дагы грубый тон болот да. Мисалы үчүн байкасаңар, мен катуу сүйлөй албайм. Төрт ошол нерсени бетиңе айтып салат да, катуу сүйлөп салат. Анан көңүлүң алып калат да, туурабы? Анан мындай не материальный болгон үчүн акча кандай келсе акчасы ошондой жогото берет да. Потому что жан дүйнөсү берген сайын энергиясы көтөрүлүп атпайбы? Бербей койсок могу жер кыжалат боло берет. Мен эмнеге бербей койдум? Мен эмнеге бериш керек деп могу жерин тытмай берет. Анан ошон үчүн акча оңой эле келет дагы, кайра оңой эле жок боло берет. Ошон үчүн акча жукпайт төрткө. Именно кантип энергия алыш керек? Духовные практики дейт, дисциплинада болуш керек. Мисалы үчүн төрт денесинин энергиясы жок болуп атпайбы? Массаж кылыш керек. Именно массаж аркылуу энергиясы көтөрүлөт. Йога кылыш керек дегендей. Кыскасы спорт менен аябай машыгыш керек. Мына Айсулуу Тыныбекова төрт көрдүңүздөрбү? Денесин сезбеген үчүн өзү кыз болсо дагы, аял заты болсо дагы кандай мушташып, кандай бокстарга катышып, мындай күрөшкө катышып жүрөт, көрдүңүздөр, бул денесин сезбейт, ооруганын сезбейт. Ошон үчүн мен өзүмчө айтып коем, бул төрттөрдүн касиети аябай жакшы деп. Албетте ар бир кыргыздар касиеттүүбүз, ар бир кыргыз касиеттүүбүз. Мындайча айтканда карасаңар, азыр энергия, анан эмне деген сөздөр мода болуп атпайбы? Мындай түпкү тегибизге, өзүбүздүн кыргызыбызга, өзүбүздүн нукура кыргыз тилибизде айтканда, бул касиетти деп түшүнүш керекпиз да, туурабы? Касиетти эле түшүнүш керек. Касиети күчтүү адамдар баары тең. Мына бирдин касиети психический энергия болуп атат. Экинин касиети түшүнүктүү болуп атат. Өзү адамды сезе билген эмпат болуп атат. Үчтүн касиети гуру знание. Бул анализи күчтүү адам болуп атат. Баардык сандар бизге керек болуп атпайбы, көрдүңүздөрбү? Анализи күчтүү. Төрттүн болсо, максаты көп болгон үчүн мында ой жүгүртүүсү да окмуш болуп атат. Адамдын көрөгөчтүгү, адамды сезгичтиги бул дагы. Мен төрттөрдү дайыма айтып коем, булар көз ачыктар депчи. Төрт бардыгын өйдөдөн ылдый көрөт, как рентген видит человека. Даже боло турган ситуацияны билишет ушундай, но ошону жеткизе албай коюшу мүмкүн да. Көрдүңөрбү? Значит, ар бир адам касиеттүү болуп атпайбы. Мындайча айтканда, карасаңар, уникальный деген сөз мода, энергия деген сөз мода. Мунун баары эле касиет деп койсок болот да, кыргызча, туурабы? Макулсуздарбы? Ошондой да. Ошон үчүн төрттө оңой эле нерсе бар, бирок ошол оңой нерсени эч ким жаза билбейт да. Мисалы үчүн төрт нытик болуп атпайбы, критик болуп атат, нытик болуп атат. Жаман нерсени көзү көрүп алып атат, сезип атат, байкап алып атат. Ошону бетке айтып анан тиги мынтип коюп, анан антип коюп, ой деп мындай. Байкасаңар, төрттөрдүн кабагы мындай болот, анан күлүп турбайт. Тиги эле турушуп, мындай заматта өзгөрүп турат да, тиги мынтип эле жактырбайт. Бетинен эле байкап койсоңор, бул четверка экен депчи. Потому что вечно неудовлетворенный состояниеда жүрүшөт. Төрткө оңой эле нерсени айтып атат. Да, тебе только радоваться деп. Мындайча айтканда, мындай да, төрттө мен көп байкагам. Мындайча айтканда, жана жетип атпайбы? Бул көп максат, мында карасаң, целеустремленный болуп атат. Мында вообще практичный, дисциплинированный болуп атат, плюс да. Ошол нерсени болуп туруп, баардык нерсеге жетти. Может, статус ашты, может, машина алды, үй алды, өзүн ойлогондо жетти. Ошол нерсеге ушуга дагы ыраазымын дей албайт экен да. Она хочет еще, да, мы же хотим все. Бирок ошол нерсени ушуга да ыраазымын деген нерсе аз болуп калат да. Аз болуп калат. Ошон үчүн ошол нерсени мындай сезе билип, мындайча айтканда, ар бир жаман нерседен жакшы нерсени көрүүгө аракет кылуу. Жок нерседен бар кылуу деген сөздө эчтеке жакпай, сразу монтип кетет да. Бирок мен четверка кысмынан жашайм, билем да. Ал эми бештерге келсек, 5-и, 14-ü, 23-ü барсыңар, 5-и, 14-ü, 23-ü. Булардын күчтүү жагы бир проектини берсең, ошону бат-баттан эле ишке ашырып салат. Буларда мына 4-тө максат көп болуп атса, 5-те идея көп. Анан булар жанагы өтө фартовый деп коет да. Мисалы үчүн мен айтып коем, булар жолдо төрөлгөн жолдубайлар. Булар жолдуу адамдар.
именно жолдулугу 36 жашка чейин гана болот. Эгерде ушул жерде миссияга кире элек, 36-га чыга элек, 33-кө чыга элек кыздар бар болгон болсоңор, же кыздарыңар бар болгон болсо, 36 жашка чейин фарт жакшы иштейт. Жолдулук өтө иштейт. Потому что булар мындай да, мисалы үчүн бирикти эле карап отура бербейт. Бул азыр кирпич чаптап атабы, жака барып туруп маникюрда жасаганды билет, жака барып кайра шугаринг кылганды да билет. Короче, бир ишти алганда баардык ишти бир алып кете алат. Анан ар бир нерседен, ошонун кыска жолун билет да. Мен өзүм иним 5 баягы конокко бардык, анан конокко барганда келатсак, могу Дордой жакта чек шата барганбыз. Анан иним айдап келтет да, карасаң, кыска жолун билет дегенде мен деп мындай, бул суйцайды жашап жүрүп түшүнөсүң да. Анан мынтип атпайбы? Бул жана Дордойдун ичи жабык го. Чек-шатадан чыкты дагы Дордойдун ичине жана контейнер толтурабы, ошол жак менен кирип туруп мындай объяснууга чыгып кетип атпайбы анан. Ошону ойлоп койдум, пятерка кыска жолду билет деген Султурбаевди көрдүңүздөрбү? А менин күйөөм единица анын артынан келип атабыз да. Менин болсо жок, тиги Корзаводдун тиягы менен айланабык дейт да. Корзаводдун тиягы менен айланып келишти. Тиги мондай кыска жолду көрүп калат да, көрдүңүздөрбү? Бештерде силерде ушундай бир мындай ар бир нерсенин кыска жолун жана оңой жолун таба алышат. Анан булар өтө коммуникатор болгон үчүн, коммуникациясы күчтүү болгон үчүн, адамдар менен баарлашысы күчтүү болгон үчүн любой адамдын тилин табат да. Мисалы үчүн бирлер мени укпай койду деп сүйлөшпөй коет атпайбы? 3-4 болсо бул вообще тупой экен, бул эчтеке сөзгө түшүнбөйт. Да ну деп текеберленип атпайбы? А 5 анысына карабайт, эчтекесине карабайт. Тупо эле барат дагы, потому что 5 эмнени кылайт? Польза. Вот именно пользасы үчүн любой, мен айтып коем неме депчи. Уктап жаткан жыланды ийинден чыгарат деп коем да. Мен өзүмдүн сферам 5, менде да ошондой ойноп кетет. Потому что миссия 3-де эмне бар? Выгода бар. Пятеркада польза бар, Да, ар бир адамдын выгода, польза, удобствосу бар, но все равно буларда көбүрөөк болот да. Анан буларда жакшы бизнесмендер, сатуучу, мисалы үчүн 5 мондай эме болуп атпайбы? Тарынчак болуп атпайбы? Минус жагы тарынчак болуп атат. Мындайда жакшы сөздү дагы, жаман сөздү дагы жүрөгүнө тык деп кабыл ала алат. Потому что сердечный чакрасы ачык, аурасы ачык. Ошон үчүн буларды хрустальное сердце дейт да. Хрустальное сердце болгон үчүн любой нерсени жакын кабыл ала алат дагы. Тарынган жокмун деп сүйлөй берет, но жүрөгүнө кирип кетти деп эстет. Жүрөгүнө кирип кеткенден кийин ошол нерсенин чыгышы кыйын. Өмүрү чыкпайт. Анан ошон үчүн 5тер дагы сулуу болушат, бирок муздак болушат. Себеби ошон үчүн жүрөгүнө кабыл алган үчүн сердечный чакра жабылып калат. А сердечный чакра жабылып калгандан кийин 5тер эмне болуп калат? Жестокий болуп калат. Адамга жакшылык кылбай калат. Адамга боору ачбай калат. Мындай ошол адамдан кырсаң, плюсовой сторонасы өтө коммуникатор болуп атабы? Минус сторонасы вообще коммуникация нету. Сүйлөшкүсү да келбейт, болду сүйлөшпөйт. Көрдүңүздөрбү? Плюсунда коммуникация кылып атабыз, минусунда вообще коммуникация жок. Этот человек для нее нету, не существует. Бирок аны түшүнбөгөн эки же алтынга окшогон алтын не дейт? Тарынбай эле койчу ага. Сүйлөй бербейсиң, эмнеге? Антпай дагы сен күтүп эмес да деген сөздү кабыл албайт, көрдүңөрбү? Биз баардыгыбыз өзүбүздүн энергиясында турган үчүн өзүбүздүкүн туура деп ойлой беребиз. Но ошол нерсени карасаң, жүрөгүнө кабыл ала алды. Жестокий болуп адам менен сүйлөшпөй коюп атат. Но кому это делает она? Өзүнө да. Туурабы? Ал тарынды, баягы тарынды өзүнө тарынып атат, но тигил адам анын тарынганын урганында жок да. Анан кимге эле кожо болот? Албетте тарынган адамдын өзүнүн ден соолугу бузулат. Туурабы? Ар бир тарыныч, ар бир күлкү, ар бир эмоция дагы бизге минус жагын көрсөтөт го. Болбосо мына карасаңар 5тер жолдуу болуп атат, адамдын тилин таба алып атат. Булар ойлонгондо дагы масштабно ойлонот да. Мисалы мен бир завод ачам десем, ал бир заводдо 10 завод кылайын дейт. Командамда 10 адам болсо, аны 1000 адам кыла алат да. Көрдүңөрбү? Демек, эмне деген бүтүн чыгарышыбыз керек экен? Демек, минустабыз. Ошол минустан плюска чыгышыбыз керек го. Мына күчтүү жагыңды пайдаланып туруп, мына устами пятерки говорит сам Творец дейт. 5тин оозу менен Кудай сүйлөйт дейт. Ошон үчүн 5 дагы 3 дагы тилин этиятташ керек да. Себеби оозуна чыккан ар бир сөз кабыл болот. Байкасаңар 5 дагы укпайт да. Оң айтсаң тетир жака жүрөт го. Муну минтип койбойсуңчу? Жок дейт. Жок. Анан эмне болот? Жоктун түбү эмне болот? Жок болот.
мына карасаң күчтүү жагың болуп атат. Кудай сени колдоп атат. Кудай сени оозуң менен сүйлөп атат. Эми бар макул, хорошо, макул деп артистизм бар беште. Сахнанын адамы болуп атат. Эми ошол элдер менен тил табышып атат. Ошондой коммуникация кылып, таарынган, главный таарынгандан кийин кетсе, баары болгон атабы. Анан таарынып алып, чакра жүрөк чакрасын жаап алганда адам жана эме болуп калат да, айттым го, жестокий болуп калат дагы. Каяктагы фарк болот. Туурабы? Каяктагы команда курулат. Каяктагы бактылык болот. Каяктагы үй алам, каяктагы машина алам. Вот, көрдүңүздөрбү? Анан бештин минустугу бул туруксуздугу бар. Өтө туруксуз болот. Мисалы үчүн күйөөңөрдү, жигитиңерди, балдарыңарды, кыздарыңарды карап көрсөңөр. Бир жигит менен сүйлөшөт, кайра экинчи жигит менен сүйлөшөт. Үчүнчү жигит, төртүнчү жигит, бешинчи кыз, алтынчы кыз, жетинчи кыз, ушундай да. Булар жашоого мисалы үчүн 4төр бергени келип атса, 5тер көбөйткөнү келген. Эми сен карап турсаң, эмнени көбөйтүп атасың? Сен таарынычты эмоцияны көбөйтүп атасыңбы? Же акчаңды көбөйтүп атасыңбы? Же баланын санын көбөйтүп атасыңбы? Же жигиттин санынбы? Же аялдын санынбы деген сөз да. Көрдүңүздөрбү? 5 дагы аябай акчаны оп-оңой коротот. Мамиледе, мисалы үчүн мамиле куруп атканда, күйөөсү аял болгондо, ошол үй бүлөдөгү мамилени дагы жоопкерчилик алгысы келбейт. Бул жан дүйнөсү эркиндикти каалай берет да. Мисалы үчүн 1 башкаргысы келип атат, 2 түшүнгүсү келип атат, 5 эркиндикти каалайт. Менин эркиндигимди эч ким чектебеш керек деп ойлойт. А эркиндикти 5тер эмнегедир көчөдөн издешет да. Эркиндик просто в своем сознании экенин түшүнүшпөйт. Көрдүңүздөр, мисалы үчүн бир нерсени айтсаң, чала учуп жасап салышат. До конца бүтүрбөйт. Анан көк бет болот. Анан эң самый эмесинде дагы буларда экстремизм бар да. Коомго каршы эле сүйлөп эле, бир айтсаң 2 айтып, ушинте беришет. Айтышып дегендей. Мисалы үчүн мен эмеден байкайм, мен келиним өзү миссия 5 да, 2-5 анан 33 жашка чейин 2 катары сон болуп эле жашаган, анан 33кө былтыр чыкты, миссиясы 5 болгондо мындай да, артистизм бар болуп атпайбы уларда, сөзгө чечен болуп атпайбы? Анан эме дейт да, оратор, чын ораторлор да, мисалы үчүн тамашаны дагы ойло куйкум сүйлөйт, жамакчы, жомокчу да болуп кетет да. Ошон үчүн 5тер, миссия 5тер китеп жазсаңыздар жакшы. Сонун жазуучу чыгат, сонун журналист чыгат, сонун акын чыгат. Прям сонунда жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дегендей да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн баардык нерсе энергияга жараша. Как набирать энергию деп атпайбы? 5тер кантип энергия алат дейт. Булар болсо мындай да карасаң 5 укпай атпайбы? Булар улам жаңы нерсени үйрөнүш керек. Улам жаңы нерсеге умтулуш керек да. Анан жашоодо жашаган оңой эле жашоо экенин сезиш керек да. А булар үчүн жашоодо оңой жашабаш керек деп ойлой берет да. Мындай жашоо кыйын деп өзүнүн жашоолорун өздөрү кыйындата берет. Потому что жан дүйнөсү эркиндикти каалап атпайбы? Мен көп эле мисал келтирем, ушул мисалымды дайыма эле айтып берем. Миссия 5 болгондо 33кө чыккандан кийин миссия 5 аялдар көбүнчөсү ажырашып кетет. Что эркектер, что аялдар. Себеби эркиндик жогору турат. Эң эле ценность для нее свобода. Көрдүңбү? Эң эле баалуу нерсе бунун өзүнүн эркиндиги. Сен балаң, күйөөң урбайт. Канча консультацияны көрдүм, прям ажырашып кетишет экендерин. Это нормально. Көрдүң, биз аны билбей туруп, тиги жүрүп кетти, анан тиги 5 баласын таштап тиги катынды алып кетти деп атпайбызбы? Но буга Кудайым ошондой нерсени берип койгон да, минусунда. Көрдүңөрбү, минусунда болбой, плюсунда болсо, наоборот, акчасынын саны көбөймөк, бизнесинин саны көбөймөк, командасынын саны өсмөк деген сөз да. Мына Аскар Салымбеков, миссия 5. Эмне кылып атат? Дордойду чоңойтуп салды. Дордой Плаза, Дордой Мотос, мына Дордой илгери мен 92-жылы келгем ушу жерге. Дордой эмес, талчок болчу, талкушка болчу. Машинасынын үстүнө кийимдерди эле сатчу орустар. Монтип, келечек, мелечек эчтеке жок болчу. Бак аралап, токой аралап барып анан кирчүбүз. Көрдүңөрбү? Көбөйтүш керек да ошондой нерсени. Көрдүңөрбү? А биз минуста болгон үчүн көп нерсени башка жагын көбөйтүп алабыз да.
Ал эми 6-ларга келет эле. 6-сы, 15-и, 20. Силерге кызыктуу эле болуп атабы? Же мен жөн эле сүйлөп атамбы? Мындай кайтарым байлаш жок жаман экен. Жакшы. Рахмат. 6-ларга болсо мына 6-сы, 15-и, 24-нө. Ар бир айдын 6-сы, 15-и, 24-тө. Буларда планета Венера деп баягы Венера планетасын карасаңар, негизи планета асманда жылдыздар бар, баягы асмандагы 7 ал эмне үчүн 7 дегендей, ар бир жылдыздын энергиясы бар да. Ошо сыңары 9 санды 9 планета башкарат дегендей, Венера бул жана эме турат го асманда, чолпон жылдыз. Венера бул чолпон жылдыз. Венера планетасы бул женская энергия. Именно бул сүйүү энергиясы болот да. Мисалы үчүн 6-нын күчтүү жагы кайсы? 6-да мына 4-түн энергиясы только башында дедик. Бардык эле адамдарда бирден эле энергия бар. Бир гана 6-да 2 энергия бар дейт. Ылдынан жашоонун энергиясы, мындайча айтканда сексуальный энергия, башынан данышмандык энергиясы. Экөө биригет да. Ошон үчүн 6-ларды карасаңар, булар данышман болушат, жакшынакай болушат, кооз кийинишет, кооз нерсеге умтулушат, сулуулукка умтулушат. Адамдарга мындай да, 6-лардан эмнени үйрөнө аласыңар? 6-лардан эмнени үйрөнөсүңөр? 6-лардан жашоодо жөн эле жыргап жашаш керектигин үйрөнөсүңөр. Мен өзүм 6-мын да. Мисалы үчүн мына бир өзүнүн статус үчүн тытынса, 2 мамиле үчүн тырыша берет, 3 болсо өзүнчө баягы тиги заботасы менен кыйнала берет, ал болбойт бул. 5 деле өзүнүн эркин, 6 болсо кайфушник деп ошончо айтат да. Просто жашоодо жыргап эле жашай бериш керек. Не надо тияка лестетип, не надо бияка лестетип, жыргап эс алып жашасаң эле баары эле болот деп айтат да. Мисалы мен да койбойм. Анан мамиледе дагы 6-лар жакшы мамиле кура алышат, приятный мамиле кылышат. Буларда чыгармачылык энергиясы аркылуу жан дүйнөсү ишке ашат да. Чыгармачыл болуш керек. Мисалы үчүн айтканда, чыгармачыл болуп сөзсүз түрдө ырчы, бичи болуп кетсе андан бетер жакшы. Мына Алла Пугачева 15-индеги 6, Димаш Кудайберген 6, бизден моорки жанагы кыз бар го, ырчы кыз. Ким эле Нурсел 6 жанагы. Күйөөгө тейлек. Ошол кыз 6. Садыр Жапаров 6. Садыр Жапаров 6. Анан дегендей 6-ны Кудай сүйөт дейт. 3-тү Кудай колдойт, 5-тин оозу менен Кудай сүйлөйт, 6-ны сүйөт дейт. Себеби 6-ны сүйөт деген барыбыз деле сүйөт, бирок 6-ны өзгөчө сүйөт экен. Эмне үчүн дегенде, бизде билесиңер, негизи эмеда айтат го, биз өлгөндөн кийин деле кайра жаның тирилет, башка душага келет дегендей эле, мурунку жашоосунда 6 жашоодо адамдарга көп жакшылык кылган үчүн Кудай Таалам 6-ны бул жашоого жыргасын деп гана жиберген да. Эгерде 6 мындай кыйналган жумушта иштесе, грязный жумушта иштесе, 6-ны Кудай бутунан алып коет да, буттан кармайт да. Ошон үчүн 6-ларды байкасаңар, көбүнчө буту ооруйт, гинекологический ооруйт, бөйрөгү сөзсүз түрдө ооруйт. Эмне үчүн? Себеби өзүнүн жан дүйнөсү чыгармачылык аркылуу ишке ашпай калган. Анан баягы биз жашоодо баягы эме деп жашап калабыз го. Ради выживания, жашаш үчүн эптеп, септеп жумушта иштеген үчүн көпчүлүк 6-лар ийгилик жарата албагат. А так 6-га ийгилик оңой эле келет деген сөз да. Эгерде 6 оңой олтоң иш кылса, эгерде 6 дагы өзүн сүйсө, ошол сүйүүсүн элге берсе. Бирок почему-то баарыбызда эле жадность бар. Ошол 6 мен эле сүйсүн дей бербестен, ошол өзүнүн чыгып туруп, 6-дан сүйүү энергиясы чыгып турат дейт да. Ошол чыккан сүйүү энергиясын элге бер дейт. Анан 6 эмоцияда төрөлгөн. 5 баягы 5 экөө окшош да, 5 менен 6 экөө окшош. Эмне үчүн экөө окшоштугун айтып берейинби? Мындай болот да. Мына могу 5, көрдүңүздөр. Бул 6. Карасаңар, муну биягы мынтип койсоңор 6 болуп калат да. Муну бияна койсоң 5 болуп калат. Ошол сыяктуу 6 просто муздак, 5 просто муздак, 6 болсо баягы сүйүү энергиясы чыккан үчүн ысык болуп турат да. Анан 6 эмоцияга мындай да, чечимди, мисалы үчүн мен мындаймын да,
сразу бир нерсеге болгондо эле мен эмоция менен кабыл алам. Сразу эмоциям чыгып кетет. Же сразу тартынып кетем, же болбосо сразу урушуп кетем. Мен мурда ушундай болчумун да, сразу беттен алып барып мен урушуп кетчүмүн. Мен ошо сутсага келгенде өзүмдүн энергиямды түшүнгөндөн кийин койго куй мен тура эмес иштерди кылып жүрүптүрмүн деп анан өзүмдү оңдоп калгам да. А так мен айттым го 45 жашка чейин мен вообще овчарка болчумун да. Овчарка болуп, десе ме деп, б десе тө деп, аф болуп, эмоцияда төрөлөп атпайм, сразу танып калып эле анан ажылдашып эле кырылып мушташып өчкенмин да. Урушуп өчкенмин. Күйөөм менен, конечно. Анан мен баягы социалга окуп барганда өзүмдү тим эле укмуш бриллиант сезип баратпаймынбы? Анан десем мени айтса прям ушунчалык айтат, ушунчалык чындык ачуу болот экен. Өзүңө карата өзүңдү кабыл албайт экенсиң. Мага ушундай катуу нерселерди разбор матрицамды чийип разбор кылып берди. Анан дегенде мен аябай мен өзүмдү идеал сезип баргам. Тим эле мен жашоодо укмушмун. Мени укмуш менде кыйын катын деп элестеткем. Анан чындыкты уккандан кийин мен Ысык көлдө окугам да. Көлгөчөгө өлгүм келип кетти да. Прям чындыкты мен я не такая дедим. Мен андай эмесмин депчи. Мен андай эмесмин деп анан мен кийин кабыл алдым. Азыр болсо баягы түшүнгөндөн кийин койго куй деп өзүмдү минусумду плюска көтөрүп, жок компетенцияларымды нарабатывать этип дегендей ошонун үстүндө иштеп атам десем болот да. Аябай тим эле укмуш мен идеал тутуп албагыла, мен идеал болуп кеткен жокмун. Идеал бир гана Кудай экенин билебиз, ошондой. Анан Алтын ошон үчүн өзүнүн баягы кыйналган жумушта эмес, жеңил желпи жумушта иштеген жакшы. Потому что комфортный отношение кылып атпайбы? Любой адам менен комфортный отношение болгон үчүн бул мисалы үчүн гостиничный бизнес кылса жакшы, сонун ресторан ачса жакшы, люксовый, брендовый кийимдерди сатса жакшы да. Ушундай. А так толтура анан алтылар просто уйкучу болот. Эгерде уйкусу канбаса, эмоция менен көп нерсени кылыйт да. Ошон үчүн 6 деген балдарыңар болсо деле уктатып койсоңор жакшы болот. Потому что уйкусу булуктаган сайын Кудайым ал үчүн көп нерсени жасап коет. Мисалы үчүн мына могу биз Кырнифте иштеп аткан үчүн баарыбыз бир командабыз го, буюрса. 6 бар жерде рызкы өзү келет дейт. Бирок 6 мен жата берсем эле болот экен, уктай берсем эле болот экен эмес. Айтат да, кичинекей эле кадам кылып кое бер, калганын Кудай сага көбүрөөк нерсесин кылып берип коет деп. Бирок көрдүңөрбү, минуста болгон үчүн 6 эмне кылат? Уйкудан башы чыкпайт, кечке төшөктөн турбайт, целый день үйдө жата берет да. Мисалы үчүн мен өзүм ошондоймун да. От себя сүйлөйүн. Тем более айттым го, личный год 9 болгон үчүн менде эмоция болуп, өзүнчө эле таарынып, өзүнчө эле бирдек кылып жатып алдым да, быйылкы жылы. Анан ошол сыяктуу 6 кичинекей эле действие кылса, калганын Кудай берет дейт. Мисалы үчүн мен ушуну немеден айткым келет, Кырнифке жазылганда, жаңы жазылганда, мен тупо эле Бактыгүл Бешчи болуп Нарынга баргам, Нарынга барып эле спокойно эле кишилердин өзү эле жазылып кеткен. Көрдүңөрбү, айтайын дегеним, мен кичинекей эле ниетимди түз кылып туруп эле кичинекей эле кадам таштадым, калганын Кудай мага тууралап берип койду деген сөз да. Так 6 эмоция калтыртып, тиги менен да кырылып, бул менен да кырылып, жаман жумуштарда иштеп, өзүнчө аңкылдап эмоция менен жашай берсе, эч кандай Кудай аны колдобойт деген сөз. Анан 6-лар биякта бар болсоңор айтар элем, именно могу сердечный чакранын тушуна бриллиантовый кулончик тагып алсаңар абдан жакшы. Потому что планета Венера болгон үчүн экөө бири-бири менен айкалышып, сонун энергияны берип турат. Ал эми 7ге келсек, 7-лер болсо, айттым 4 менен 7 эң касиеттүү адамдар. 4-түн энергиясы бул башында болсо, 7-ники только денесинде. Башында энергия жок. Ошон үчүн 7 постоянно дисциплинада болуш керек. Постоянно өзүн көзөмөлдөп туруш керек. Себеби 7 биз 4 менен 7 8 3 трансформаторсон бар. 4 7 8 3 тең бизди трансформация кылганы келишкен. Мындайча айтканда, трансформация деген эмне? Трансформация бул жашооңдогу өзгөрүү, трансформация болуш керек деп калабыз го. 4 7 8 биздин жашообузду өзгөрткөнү келген. 7 бизди кантип өзгөртөт? Мына 4 бизге эмне кылып өзгөртөт? Бизге жаңы максаттарды берип, сен муну мынтип койбойсуң, тигип койбойсуң, мындай кылсаң болот, тигиндей кылсаң болот деп бизге анын цели менен жашообуз өзгөрүп кетип атат, жаңыланууну, биздин жашообузга жаңыланууну киргизип атат. 7 болсо, денесинде эле энергиясы бар, башында энергиясы жок болгон үчүн 4-төрдүн планетасы Раху, 7-ники Кету. Билесиңер, Раху менен Кету деген планета жок. Это иллюзия.
Ошон үчүн 4 менен 7 деген адамдар мындай иллюзорный жүрүшөт да, постоянно иллюзияда жашашат. Анан это тоже нормально, потому что Кудай ошентип жараткан да. Анан 7 плюсунда кандай адам? Өтө гениальный адам. Билесиңер, данышман адам башка, умный адам башка, гениалдуу адам башка. Генийлер чыккан 7-де. 7-лердин периштеси аябай көп. Бүт денеси, толку, ойунун баары эле периштелер. Мындайча айтканда касиети күчтүү. Анан ошол периштесин эмне кылып качырып ийиши мүмкүн? Агрессия менен. Потому что буларда агрессия көп да. Мындайда 7 эмне үчүн байкасаңар, мына ийгилик жараткандар да 7-лер. Плюстагы 7-лер. Ийгилик жараткандар дагы 7, миссия 7-лер. Эмне үчүн? Потому что 7 ойлогон нерсесин бат ишке ашырат. Ойлодубу, сразу действие өтөт. А 3 эмне кылып атат? 3 ойлонуп, ал мага пайдасы барбы? Ал мен анан банан дегичекти ойчул ойлонгон утпайбы? 3 ойчул болуп ойлонуп атат. 7 болсо тоо кечип кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Быстро жасап салат. Анан мындайда быстро жасап салган нерсенин да жакшы дагы да бар, жаман жагы да бар да. 4 менен 7 не материальный деп атабыз. Анан 7 болсо ошентип бирдеме менен ойлоду, сразу жасап салды дагы банкротствого кетип калыштары мүмкүн да. Ойлонбой иш жасап. Барлык нерсенин жакшы жагы бар, жаман жагы бар, туурабы? Анан 7 өзү Кудайга жакын адам, 7 намаз окуса абдан жакшы. Намаз окуса абдан жакшы, йогага барса жакшы. Буларда перфекционизм бар. 7 бир нерсени, да бул да жай жазашы мүмкүн, баягы неме кылыпчы мындай плюс дагысы ойлонуп, түбүн казып, глубоко копает. 2 дагы глубоко копает, 7 дагы глубоко копает. Но глубоко копает этип атып, зато көп нерсени билип алат. Биз билбеген нерсени билип алышат. Биз билбеген нерсени билишет да булар. 7-де касиет өтө күчтүү, даже булардын түштөрүнөн аян берет, түштөрү дагы чын чыгат. Анча кырсык болсо 7-нин эчтекеси эч нерсе болбойт деген сыяктуу да. Анан 7 ошон үчүн постоянно өзүнүн эмоциясын контролдоп, өзүнүн агрессиясын контролдоп туруш керек. Агрессивный. Булардын сүйүүсү да агрессивный. Аябай мындай тастар сүйлөп, бетке чыгарып алып, мыкчып ийсе дале, это тоже нормально, да? Потому что 7 дагы Кудай ошентип жараткан. Андан кийин 8-дерге келели. 8-дер болсо, 8-и 17-си 26-сы. Мен айттым, 4, 7, 8 үчөө тең трансформаторлор. 8-дер дагы кармический сандар. 8-дин жан дүйнөсү качан ишке ашат? Через упорный труд дейт. 8 только өзү иштеш керек. Качан иштеген сайын, тер кетип кол менен иштеген сайын энергиясы көтөрүлөт. Даже 60-50-гө чыгып калса деле 8 иштеп туруш керек. 70-ке чыкса да, гүлү күчтүү болсо да иштеп туруш керек. 8 эгерде үйүндө туруп калса, анда ооруп калат. Мен папам 70-ке чыккан былтыр. Азыр до сих пор эле иштейт. Үйдө отура албайт. Потому что көрдүң, иштеген сайын энергиясы көтөрүлөт. Папам өзү печет, 9. Түп-түз, көрдүң, позвоночниги түп-түз. Ошон үчүн энергичный жүрөт да, папам өзүнүн жашынан аябай жаш көрүнөт. Иштей берсин. 8-дер, папам миссиясы 8. Үйгө тургузуп койбош керек да. Анан 8 дагы бул жашоого эмне келген? Бардыгын көзөмөлдөгөнгө келген. Контроль. Эгерде көзөмөлдөп атышса, контролдоп атышса, анан ишенбестик бар да. 2 дагы ишенбейт. Хорошо, Гүлбарчын. 2 дагы ишенбейт, 8 дагы ишенбейт. 8 дагы байкасаңар өзүнүн жашынан көбүрөөк улуураак көрүнөт. Себеби булар төрөлгөндө эле кичинекей кемпирди кичирейтип койгондой, ушунчалык сүйлөшөт. Булар деген жашоону мындай да, алты мурунку жашоосуна жакшылык кылып кетти дегендей, 8 дагы мурунку жашоодо уже көп башынан көп опыт өткөзүп койгон. Опыт жизни дейт да. Анан байкасаңар 8-ке бир нерсени айтсаң, өзү колу менен кармап, кылып көрмөйүн ишенбейт да. Өзү кылып көрмөйүн эч нерсени ала албайт, бере албайт. Потому что өзү ошондой көзөмөлчүл, ишенбестик, анан баягы опыт жизни отпай, через себя өткөрмөйүн эч нерсе бере албайт деген сөз да. Анан 8-дер жана минусунда эмне болот? Гиперконтроль. Слишком эле контролировать этип, мен мамам 8, мени семьямды башкарганына аз келгенсип,
кошуна колоң кызынын кайын журту, өзүмдүн кайын журтум алсын ажын любойуна чейин киргизип кетет да. Жана образга кирип кетип, үйүмдүн башка бирөөнүн эшигин алдын сүпүрүп кеттим дегендей да. Анан аны мен башында түшүнчү эмесмин, мамам жаман көрдү. Эмне киргизе берет, эмне сурай берет, даже кантип сом алгандан бери сурайт деп жиным келе берчү. Но это көрсө восьмерка ушинтип баягы ар кимдин жашоосуна киргизе берген үчүн, ошон үчүн восьмерканы көп адам жаман көрөт. Себеби элдин жашоосуна киришип жүрө берет. Анан 8 бизди мына дисциплинага салат мына. Бул айтып атпайбы, мисалы үчүн 8, 6 круглосуточно уктагысы келе берсе, 8 иштегиси келип атпайбы? Анан дисциплинага бизди эмне кылып салып атат? Тургула. Аталар 6 тойду, энелер 2 жолу тойду. Тургула, уктабагыла, баскыла, ишикке бардыңбы, канча алдың, турбайсыңбы, барбайсыңбы деп эле баягы бизди дисциплинага салат да. Көрдүңбү? А бизге да 8дер керек да. Жайыбызга жай шаба болуп отуруп калсак эле бизге каяктагы ийгилик турабы? Анан 8дер ошо иштеген үчүн иштеген киши иштейт дегендей, 8дер дагы ийгиликти көп жаратышат. Көп эле көрдүм мен практикада, именно могу эмеде сетевой компанияда. Себеби 8дер дагы акча каякта экенин чуйкасы аябай сезет. Сезген үчүн булар иштеп, өзөрлөнүп иштеп жүрүп, анан акча табышат. Агым кеп менен табышат. Бирок албетте билесиңер, айттым, ар бир нерсенин минус жагы болот. 8 дагы баягы минусунда эмне болот экен? Тунеядство деп коет. Өзү иштебей эле оңой акча тапкысы келе берет, оңой акча алгысы келип, проценттен процент алып, карыз алып, процент берип кетет да, потому что жан дүйнөсү акчаны каалап атпайбы, анан оңой акча тапкысы келип атпайбы. Плюсунда баягы где наша сила, там наша слабость дейт го. Биз кайсыл жактан күчтүү болсок, ошол жактан аксай беребиз да. Ошентип кеткендер да бар да. Анан именно восьмерка кармический болгон үчүн восьмеркага нельзя пить, курить, гулять деген сөз да. Процент алып, процент бербеш керек. Өзү бул жашоодо адамдардын кармасын көтөргөнү келген үчүн өзү апакай пушистый таза болуш керек. Восьмерка аскеза менен жашаш керек постоянно. Ошондой, Ал эми 9дорго келсек, 9у, 18и, 27си. Буларда эң күчтүү сапаты, буларда дагы тактик адамдар. Буларда промоутер адамдар. Мындайча айтканда продвижение деп коет го. Любой нерсени сата алышат, любой нерсени алдыга жылдыра алышат. Любой товарды сатат, любой адамды, мисалы үчүн мени мисалы үчүн продюсерим 9 эме болсо, ал мени любой продукцияны сатмак, мени любой масштабка чыгарып салмак да, мындайча айтканда. Себеби 9да любой сандын 10% бар. Ошон үчүн 9дар эң күчтүү. Бир мына биринчи болуп атса, 9 артында турат да, баарын түртүп турат. Анан 9дар жашоого эмнеге келген? 4төр бергени келип атат, 7лер алганы келип атат, 8дер болсо жулуп алат да. Ошон үчүн кармасын алып коет да. Мисалы үчүн 8дер акчаңарды алып койгон болсо, это тоже нормально. 8-жыл акчаңар жоготулуп банкрот болгон болсоңор, тоже нормально деген сөз да. Значит, где-то что-то карма есть деген сөз. Анан 9 болсо бергени келген, бул дагы 4 бергени келген болсо, 9 дагы жардам бергени келген. Спасательдер, мындайча айтканда. Любой ситуациядан, любой адамдарга эле жардам бергиси келе берет. Жардам бергиси келе берет, берип коюп, кайра өкүнүп, кайра тарынып, кайра ошол адамдан обратный связь күтүп, обратный нерсени күтүп жүрө берет да. Ошол күтүү режиминен кетиш керек. Булар 6 эмоцияда төрөлгөн, 9 жогорку эмоцияда төрөлгөн. Ошон үчүн ар бир нерсенин минусу бар деген сыяктуу, булар дагы баягы аябай динамичный, спортивный адамдар болуп атпайбы? Булар урушканда, мисалы үчүн 6 эмоциясын ичине жутуп алат, 9 жутпайт, сразу айтат, айтмак турсун, колунда турган любой нерсе менен чаап теп, айып салышы мүмкүн да. Ошондой, так 9 ушунчалык промоутердикине мен эметтим. Мага көчө аябай сонун бир кейс болду. Мен подружкам миссия 9 мынтет го. Мынтет. Мен бир спортивный костюм бар. Ал кымбат костюм. Анан ал ошого ашык болуп жүрчү, анан мынтет көчөгүнү. Мен сен точно сеникиндей эле костюмду мен 2,5 миң сомго алдым дейт. Анан кантип алдың, каяктан десем, мен ушинтип бир жерди карап отурсам эле, ошонун өзүнүн цехи бар экен. Точно ошондой материал, точно ошондой фурнитура менен мага 2,5 миң сомго тигип берди. Дейт, көрдүңбү? Айтайын дегеним, 9
билет. Каякта акция жүрүп атканын, кайсы моментте акция кылып иш керек экен, каякта арзан продукт сатат, каяктан кымбат нерсени арзан алып алыш керек. Анан тогуздардагы көрдүң промоутер болуп атпайбы? Ошол өзүн сатканды билиш керек. Тогуз өзүн сата албай, өзүнүн продукциясын сата албай, өзүн сүрөй албай эле бирөөгө жардам берип атып эле энергиясы короп кетет да. Мен тогуздарды, миссия тогуздарды көп көргөм мындай да. Өзлөрү мындай адам кандай болсо, жанындагы адамды да ошондой ойлойт го. Анан баягы өзү жардам берген үчүн бирөөдөн жардам күтүп атпайбы? Мисалы үчүн көбүнчө нерсени өзүнүн акчасына жазып коюшат. Өзү сатып берип коет, өзү бирдекесин кылып салып эле анан кайра деп өзүн өзү самоедство деген бар да, өзүн өзү жемелөө, өзүн өзү күнөөлөө. Вот ошол нерсени болбош керек да, потому что тогузда адреналин көп, эмоция көп чыгып атпайбы? Ошон үчүн тогузда постоянно спорт менен машыккан жакшы, потому что адреналин чыкмайын, тогуз эмоциясы менен любой нерсени талкалап, любой нерсеге биртип, короче, ушинтип жүрө берет да. Ошол эң күчтүү жагын өзүнө промоутер болуп атат, любой нерсени продвигать этип атат да. Мына чын жүрөктөн тогуздар кызмат кыла алышат. Башкабыз чын жүрөктөн кыла албайбыз. Кылып атабыз деп ойлойбуз, оюбузда. Но у каждого есть свой ВПУ деген ошол да. Выгода, польза, удобство үчүн эле кызмат кылмыш этип коебуз да. Тогуздар, миссия тогуздар чын жүрөктөн кылат, бирок кылган нерсесин кайра артыгын чыгарып салбаш керек да. Түшүндүк, Эми азыр баягы саат эме болуп кеткен үчүн эле мен кичине кыскартып койдум окшойт. А так көп эле айтчу нерселер, көп эле нерселер бар. Суроо жооп кылсаңар болот. Бүттүк анда, ошентиппи? Кимде суроо бар? Түшүнбөгөн суроо барбы? Кызыктуу болдубу? Экини айткам, экилер эмпат, чувствительный деп. Мындай суроо берип, мояктан эми бир-эки разбор кылып берип койсом болот да. Мисалы үчүн айттым го, азыр только силер честь эле, мисалы үчүн туулган күнүңөрдү эле уктуңар да. 1-ден 9-га чейинкини. Анын ортосунда айыңар бар, жылыңар бар, миссияңар бар, сфераңар бар дегендей, атыңардын энергиясы бар дегендей көп эле нерселер бар. Ошонун баарын унуткуңар келсе, жеке консультацияга келсеңер болот. Мен Кудай буйрса, декабрда, если мына мен айтайын сиздерге, эгерде азыр бир орунда туруп калган болсоңор, команда кура албай атсаңар, ийгиликке жете албай жатсаңар, мен 2 жумалык интенсив курсума келсеңиздер болот. Чогуу биргеликте менден силерге сонун ошол 2 жумалык курста жеке консультация болот. 2 жума мени менен бирге күчтүү жагыңарды раскачать этебиз. Минустан плюска чыгабыз. Ошондо мына январда эме жабылып атат го, Кытай. Ошол Кытай саякатын утканга хотя бы энергияңарды көтөрүп, өзүңөрдү билип, күчтүү жагыңарды прокачать этип аласыңар. Каласыңар, жазсаңар болот, Ошондой кыздар. Ар бир адамдын өзүнүн жеке жылы болот. Жеке жылга жараша дагы таасир берет дедим, атыңар да таасир берет. Даже көтөрүп жүргөн телефонуңар, карточкаңардын номери, кайсы күнү подписка кылып атабыз, кайсы күнү эмне кылып атабыз, баардык нерсенин энергиясы иштей берет. Да, онлайн болот. Эртең Кудай буйрса, Агропромдо трансформациялык оюн ойнотом, каалоочулар келсеңер болот. Апарса. Ошо трансформациялык оюн жөнүндө да билесиңер, трансформациялык оюндан ошо прям өзүңөрдүн ичиңер, бизде бар, сознание бар, анан подсознание бар. Именно подсознаниянын ичинде чыккан болуңарды чыгарып берет да. Мен эмне үчүн командам жүрбөй атат, эмне үчүн мен кура албай атам, эмнеге мага акчам жок болуп атат, эмнеге мен бактылуу болбой атам деген нерсенин баарына через трансформационный игра алсаңар болот. Ошондой кыздар. Сурооңор болсо берип калбайсыңарбы? Кандай жазылсак болот дейт, Мен Instagram баракчамды, WhatsApp номеримди кандай алсам, Instagram баракчамды группага салып коем. Ошого подписка болуп аласыңар, анан номеримди салып коеюн, WhatsApp'ымды. Ошондой кылайынбы? Ошондой кыздар суроо берип жетип калбайсыңарбы? Бир 15 мүнөт сүйлөшүп коелу, суроо жок кылып 22:43 болуп турган номерде жабалы, Номерим 0708
66 55 74. 0708 66 55 74. Негизи бул цифровая психология өзүңдү таануу жолундагы эң жакшы инструменттердин бири. Мен киммин деген суроого, мен эмнени каалаймын деген суроого ушул цифровая психология так жана честно жооп берет да. Жана Тагайдын жакшы сөзү бар. Люди врут, но цифры не врут. Жайсана Буркада балдарда бар дейт. Суроо бериңиздер, эмнеге уяласыңар? Мына карасаңар, бул цифровая психология бүтпөйт да. Мисалы үчүн мен силерге чиестир айтпадымбы? Атак, мамилени куруу, ден соолукту чыңдоо, ийгиликке жетүү дегендей көп нерсе бар да. Анан мына карасаңар, бизде коркуу сезим бардык нерсени жууп коет да, бууп коет. Азыр мисалы үчүн эмнеге суроо бере албай жатасыңыздар? Адам уялганда ич тартылып кетет. Адам уялганда энергия түшүп кетет. Адам корккондо бүт чакралар жабылып калат. Ошон үчүн мен айтам го дайыма. Бул жашоо эр жүрөктөрдү сүйөт. Кана, ким отважный, ким эр жүрөк. Эр жүрөк гана болуш керек. Анан тиги эмне дейт, бул эмне дейт, бул туура эмес болуп калат го, бул тигиндей болуп калат го, тигини айтсам тигинин акчасы жок го, эч кандай ал нерсе иштебейт. Жашоо эр жүрөктөрдү жакшы көрөт. Суроо берсеңиздер, кантип кызыккан жоксуздар, кызыккан үчүн отурасыздар. Мамилеңер жөнүндө бергиле, ишиңер жөнүндө бергиле, ден соолук боюнча бергиле, бүт бардык нерсе ушул жерде бар. Эмне үчүн, мисалы үчүн карасаңар, мен бир нерсени мисал келтирип берейин да. Эмне үчүн бирлердин жүрөгү ооруйт? Эмне үчүн бирлердин давлениясы көп? Себеби буларда дагы эме көп, агрессия көп. От көп. Огонь восстанавливающий, огонь разрушающий деген бар да. Именно желудок ооруйт, кровоизлияние в мозг, желчь, сердце. Көрдүңөрбү? Өзүбүздүн мына карасаңар, азыр силер отважный боло албай атасыңар. Страх, коркуу сезим. Коркуу сезим чакраны жабат. Ошол бардык нерсе эмоция. Здоровье и бизнес деген тема жөнүндө мен кааласаңар группага жазып койгула, мен силерге акысыз эле өтүп берем. Ден соолук менен бизнес. Же болбосо мораль менен бизнес шайкеш келбейт. Эмне үчүн? Биз качан моральга кеткенде биздин энергиясы түшөт. 9 түрлүү мораль бар. Бергилечи суроо. Мен суроо жооп кылгым келип атат. Саламатсызбы эже? Менин атым Каухар. Менин миссиям 2, анан число 2. Предназначениямды айтып берип коесузбу? Хорошо. Мен Сен өзүң эмне жұмыс кыласың? Мен да ыраазычылык айткым келет. Абдан сонун чоң көп информация бердиңиз. Прям түшүнүктүү, понятно, все доступно, объяснили. Спасибо. Силер эмне жұмыс кыласыңар, Каухар, Гринлифтен башка? На данный момент жумуш кылбайм, үйдө отурам. Так Гринлифтесиңер. Ата Гринлифте. Эмнеге ийгилик жарата албайсыңар же жараттыңарбы? Ийгиликти, жолдошум обеспечение кылат, анан азыр хочу заняться собой, да, развитием. Кайсы айсыңар? 20 март 1977 жыл. Немече? Предназначение мындай да, менторство. Вы деген рожденный психолог, ментор. Мындайча айтканда, силер тренер да, мындайча айтканда жакшы тренер, сфера 3 да. Мисалы үчүн азыр өзүңөрдүн командаңар бар. Ошол команданы кантип өстүрүштү, кантип товар сатышты, өзүң үйрөнгөн навыктарды элге үйрөтө аласың деген сөз. Өзүң эмнеге сенин мына личность кимди атпай, компетентность, дипломатист, ты же дипломат. Адамдар менен сону сүйлөшө аласың. Адамдар менен ошол болуп аткан ситуацияны бөлүшө аласың. Өтө дипломатичный адам болгон үчүн любой адамдын тилин таба аласың. Бирок көрдүңбү, азыр мен эмне деп суроо бердим?
Неге ийгилик жарата албай атасың сен? Эми күйөөм обеспечение кылат, көрдүңбү? Мындай да, жоопкерчиликти өзүң мойнуңа ала албай, күйөөңдүн көлөкөсүндө жүрөсүң деген сөз. Это тоже жакшы, как иерархия бар го. Иерархияда аял эркектен артка туруш керек дейт. Болуп туруп ал нерсе жакшы. Бирок өзүңдүн кийин өсүшүң үчүн сен өзүң тренировать тренировать дейт да. Именно сен өзүң рожденный психолог болгон үчүн сен командаңдагы адамдарды через чувство, через дипломатия сен адамдарды өстүрө аласың да. Вот сен өзүң менторсың, психологсың. Түшүнүктүү эжеке. Чоң рахмат. Еще сеники мына быйылкы жылың 5 деген жыл экен, 5-чи жылы бүтүп атат да, сеники 5 деген жылың. Сенде мына фартовый жыл болдубу? Бизнес жылы болдубу? Эмнени көбөйттүң? Акчаң көбөйдүбү? Командаң көбөйдүбү? Эгерде көбөйбөгөн болсо, значит фартты кой бердиң деген сөз да. А эмки 26-чы жыл сен үчүн исполнение желаний, исполнение мечты болот. Ошол эми мечтаң болуш үчүн сен эми аракет кылып иштешиң керек да. Азыркы, мисалы үчүн мына 2026 жыл сен үчүн ийгиликтин жылы болот деп атам. Максатыңа 7 жыл болот деп атам. Бирок сен ошо максатка жеткенимде өзүм эле деп отура бербестен, азыркы ноябрь менен декабрды кандай өткөрүшүм керек? Ал үчүн мен азыр кандай кадамды кылышым керек деген нерсе бар да. Мындай да, 2026 жаңы жылды мен жана айтып кеттим, 1 деген жылды жакшы ийгиликтүү болуш үчүн сен азыркы ноябрь менен декабрды кандай жашап жатканың абдан чоң мааниге ээ болот. Ушул силерге көпүрө болот. Ушул мына ноябрь бүттү уже, мына декабрда, хотя бы декабрды пайдаланып, сонун нерселерди кылып ийсеңер деле, мен айткан нерсени, 6-чы жылы сонун болуп кетет. А эгерде сен быйыл урушуп, талашып, өзүнчө ажырашам деп, бирөөнүн, мисалы үчүн сен азыр мындай болушу мүмкүн да, быйылкы жыл сен үчүн, эгерде сен команда кура албаган болсоң, демек үй бүлөдө кандайдыр бир чечилбеген маселелер болгон, сен укпачу нерселер болуп калган, сен көрбөчү нерселерди көрүп калгансың, все тайное становится явным дейт да. Анан барбага түшүп, тарынып, 20-сы тем более, кетем, кетпейм, ажырашам, ажырашпайм деп баягы өзүң баягы мамилеге бекем адам болуп атпайбы? Мамилеге бекем болуп, мындай да, сен бир кеңеш, эгерде бир адам менен байланышып калса, ошол адамга жашоосун таңып коет да, ошол адамдан жашоосун көз каранды кылып алат. Мен жашоом бүттү ушул деп, ошо мисалы үчүн мен сенин күйөөң болсом, мени эле карап, мени эле кызганып, мени эле сүйүп туруп алсаң, сен өзүңдү сүйбөйсүң да, сен только мени эле сүйөсүң. Анда сен жашооңдо ийгилик жарата албайсың деген сөз да. Ошон үчүн эмне деп айттым? Чечим чыгарганды үйрөнүш керек. Эгерде мени күнү-түтү эле жашооң, мен жашоомдун маңызы ушул сенсиң, сенсиз жашай албайм дей бере турган болсоң, анда болбойт. Туурабы, Кахар? Туура түшүндүм, ооба. Ошондой нерселер болгон да. Анан ошон үчүн мына пятеркада плюсовый год сеники фартовый год болуп атат, минусовый годдо жанагындай борьба, уруш талаш, өзүнчө качып кеткиң келип, өзүнчө путешествияга кетип калгың келип, короче үйдө отургуң келбей, бирдеке боло бербешиң керек да. Могу фартты хотя бы декабрды 2025 жылды сонун узатышың керек. Сен эгерде Бишкекте болсоң, эмеге играга келсең. Все түшүндүм эже. Мен дагы өзүм могу жакында эле трансформационный игра сатып алгам. Кызыгып. Эмне деген играны сатып алдың? Это уят эмес. Бул казахская основательница, да? Эртең келип меникini ойноп көрсөң? Макул, Агропром дедиңизби? Сиздин телефонуңузду таап анан өзүм кайрылам сизге. Рахмат эжеке. Мен Рахмат сага да. ошо нумерология аркылуу түшүнгөм да, что психология жака жакын экенинчи. Анан азыр ошо менен иштеп жүрүм. Мага жагып атат негизичи ушул сфера. Ошол сферадан жан дүйнөң рахат алып атса эле болду. Ооба. Все, дальше иштериң өзү эле кете берет. Рахмат эжеке. Ийгилик сизге. Рахмат. Саламатсызбы Айнур эжеке? Жакшы, рахмат.
Жана 15-ин айтып өтсеңиз жакшы болот деп жаздым эле. 15-нчи сентябрда туулган күнүм айтып бересизби? Эмнесин айтыш керек? Сен конкретный запрос берсең. 15-нчи число керек. Жок, 15-нчи числоду сен 6-лар жөнүндө уктуң, 6-нын калаганы жөнүндө эле уктуң да. 6-нын калаганын общий эле уктуң. Но именно сен конкретный запрос айтсаң дейм. Мен айтайын дегеним ошол. Өзүм оюмду жакшы жеткире албайм да. Мисалы. Мисал үчүн бирөөгө жакшы маалымат бере албайм, менин оюм жеткиликтүү боло албайт, менен результат жакшы чыкпай жатат да. Канчанчы жылкысың? 78. Алты төрт, результат жакшы чыкпай атат дегенде 15-и мен айтып атам го. 6 минусунда эмне кылат? Только жалкоолонуп, өзүнчө эле комфорттон чыга албай жатып болот атпайбы? А сен комфортный зонадан чыгышың керек. Именно 15-inde сенде огненный коммуникация бар. Сенде өрт энергия бар да. Прям сен, наоборот, мен 24-түмүн. Сен мага караганда сенде амбиция күчтүү. Сенде коммуникация күчтүү. Сенде адекватность бар. Я не адекватный человек. А сенде, наоборот, сенде сонун линия богатства бар. Просто сен эмне кылып атасың? Өзүң эле комфортный зонадан чыга албай атасың. А так сенин потенциалың эң конкретный. Сенде коммуникация бар. Сенде адекватность бар. Просто сен эмоция менен эле, критика менен адамдарды уккуң келбейт, түшүнгүң келбейт. Просто сенде понятие жок. Браво. Просто комфортный зонадан чыгышың керек. А так сага оңой эле келет деп айтпадым. 6-га Кудай оңой эле берет. Эгерде сен комфортный зонадан чыксаң дедим. Миссия 4. Сен деген жакшы маркетинг айта аласың. Ты хороший маркетолог. Сен мисалы үчүн любой продукцияны, любой адамды жакшы рекламировать этесиң. Сен сүйлөгөндө элдердин көзү тумандап калат. Ошонуңду күчтүү жагыңды пайдаланбай айтасың. Туурабы? Өзүңдү билбей атасың. Вот күчтүү жагыңды пайдаланып кетишиң керек. Жакшы маркетологсың сен. Комфортный маркетологсың. Анда эмне кылдык? Дагы барбы суроо? Ай, 11 болуп кеттир, урматтуу партнерлор. Суроо болсо бериңиздер. Айнур эже, өтө сонун кызыктуу сабак болду. Ошо убакыттын өткөнүн билбей калып турубуз, караңыз, саат 11 болуп кеттир. Ооба. Классно эже. Сонун рахмат, өтө сонун маалымат алып коюш керек биздин партнерлор. Эгер дагы маалымат алам, кошумча консультация алам, Айнур эженин сонун оюну бар, ошону ойнойм десеңиздер, эженин номерин азыр жазып коем лидерский чатка, ушу группага. Кааласаңыздар өзүнө личкага чыгып, кошумча маалымат, консультация алыңыздар, партнерлор. Ооба кыздар, негизи мен айткандай эле азыр баягы туулган күнүңүздөрдө эле уктуңуздар, бирок айттым го, ар бир адамдын өзүнүн жеке сырлары бар да. Мына барыңыздар азыр суроо бериңиздер десе бериңиздер, келе албай атасыңар, потому что страх бар, потому что уялуу сезим бар. Эми ошо жеке өзүм жашоомду билгим келет, өзүмдүн ийгилигимди билгим келет, мен кандай кылсам эмне болот десеңер, личкага кайрылыңыздар, мен сиздердин командага, биздин командабызга, мен элге кылгандай кылбаймын. Билесиңер, энергия обмен болмоюн, баары бир деле энергия жүрбөйт. Ошон үчүн арзан эле кол жетимдүү кылып эле сүйлөшүп койсок болот, Ооба, личкаңызга азыр көбү суроо кол көтөрүп атат, бирок микрофон иштебей, жооп бере, суроо бере албай атышат, өзүңүзгө чыгышат эже. Хорошо, чыккыла кыздар. Чыккыла, хорошо, анда чоң рахмат сизерге. Чоң рахмат эжеске да. Ооба, дагы бир жолу бир сабак өтүп берип коем, ден соолук боюнча, кыздар. Хорошо, да, бир убактыңызды карап, бош күнгө коелу.
Ооба кыздар, барыңарга рахмат, барыңыздарды жакшы көрөм. Пока. Жакшы салыңыздар, сабакка катышкан партнерлор азаматсыздар.